Саламатсыздар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу мамлекеттик органдын жетекчилери, урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү. Бүгүн өкмөттүн күн тартибинде 3 маанилүү маселелерди койдук. Биринчиси Кыргыз Республикасынын 2020 жылга республикалык бюджети жана 2021-2022 жылдарга болжол жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору жөнүндө баяндамачы Кыргыз Республикасынын каржы министри Жээнбаева Бактыгүл Жаныбековна. Экинчи маселе Кыргыз Республикасынын Тамак-аш кайра иштетүүчү өнөр жайынын учурдагы абалы жана аны өнүктүрүү маселеси боюнча баяндамачы Кыргыз Республикасынын айыл чарба, Тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Чодуев Эркинбек Урайымович. Үчүнчү маселе Кыргыз Республикасынын экономика тармактарын жана калкын 2019-2020 жылдын күз-кыш мезгилине даярдоонун жүрүшү тууралуу баяндамачылар Кыргыз Республикасынын өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Осмонбетов Эмил Кубатович, кошумча баяндамачы Улуттук энергетикалык холдинг компаниясынын акционерлик коомунун төрагасы Назаров Айтмамат Кошоевич. Макул болсоңуздар, анда жыйындын күн тартибин, анан регламенттин бекитип алалы, өкмөт мүчөлөрү добуш берип коюңуздар. Азыр эми биринчи маселеге өтөөрдөн мурун мен биздин өкмөттүн мүчөсүн тааныштырып кетейин. Бизде жакында билим берүү жана илим министри жаңы дайындалды. Жаңы бизге коллега болуп Исаков Каныбек Абдываситович келди. Таанышып алыңыздар. Эми биздин коллегабыз жөнүндө бардыгыбыз жакшы уктук, жогорку кеңеште талкуулоо болду. Эң башкысы биздин эң орчундуу деген мамлекеттик саясаттагы маселе бул биринчиси адам, биздин жарандарыбыздын ден соолугу, экинчиси билим. Ошо билим жаатында сиздин келишиңиз менен көптөгөн өзгөрүүлөр, жылыштар, балдарыбызды тарбиялоодо, билим берүүдө жакшы жетишкендикке жетебиз деген үмүттөбүз. Ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Биринчи маселе көтөрүүдөн мурун мен өзүмдүн оюмду айтып койсом, салт катары. Биз үчүн эми абдан эң орчундуу маселенин бирөө бул сөзсүз түрдө бюджет. Өкмөт эң негизги мыйзамы болуп, Конституциядан кийин ушул бюджет мыйзамы боюнча иштейбиз. Мына 2 жылдан бери биздин эң чоң максатыбыз бюджеттин сөзсүз түрдө киреше бөлүгүн жогорулатуу, аларды эффективдүү пайдаланып, социалдык маселелерди, социалдык экономикалык маселелерди чечүү. Бул жерде реалдуу секторго да абдан чоң көңүл бөлүү. Ушулардын баардыгын тең ушул бюджетте карайбыз. Ушул бюджетте кандай кабыл алсак, ошого жараса биздин 1 жылдык мамлекетибизде социалдык, экономикалык маселелер чечилет. Экинчиси билесиздер, бюджет маселесине келгенде тышкы карыз боюнча, ички жана тышкы карыз боюнча маселени карайбыз. Бул боюнча дагы ушу бюджетти карап атканда чоң суроолор туулат. Мына азыр дагы бул маселелерге кайрадан кайрылабыз. Кыскасы 2019 жылдын 8 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциябыз 6,2% өсүштү камсыз кылды. Бардык секторларда өсүш бар, өзгөчө өнөр жайда 17,4%, курулушта 7,8%,
кызмат көрсөтүү 2,5%, айыл чарбасы 1,6%, эми айыл чарбасыныкы былтыр 2018 жыйынтыгы менен 2,7% болгон. Өзүңүздөр билесиздер, күзгү оруп жыйуу кээ бир областтарыбызда аягына чейин чыга элек. Мына ошондуктан бул көрсөткүч да айыл чарбасында жогорулайт деген ойдобуз. 8 айдын жыйынтыгы боюнча экспорттун өсүшү 1 миллиард доллар болду. 1 миллиард долларга түздү, же болбосо былтыркы жылга салыштырмалуу 9,11% өсүш. Импорт кыскарып атат. Бардык экономиканын өзүнүн максаты экспортту көбөйтүш, импортту кыскартыш. Мына импортту 11,18%га кыска болгонун биздин статистикабызда тастыктап атат. Өкмөт бизнести жана жеке инвестицияларды коргоо боюнча бир катар натыйжалуу чараларды көрдү. Анын натыйжасында тикелей чет элдик инвестициялардын көлөмү биринчи жарым жылдыкта 394 миллион долларды түздү. Же болбосо 59%га былтыркы жылга салыштырмалуу өстү деген түшүндүрөт. 2019 жылы Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Сооронбай Шариповичтин аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү боюнча саясатын ишке ашыруу, жүзөгө ашыруу боюнча абдан чоң иш-чаралар жүрүп атат. Аны ар бир министрлик, ар бир мамлекеттик орган өзү сезип атат. Эң башкысы биз ушул жарандарыбыз сезе турган, жарандарыбыздын муктаждыгын чече турган мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү алып келишибиз керек. Анан региондорду өнүктүрүү боюнча эми бул абдан чоң саясат. Бул боюнча да ар бир министрликтин өзүнүн ушул региондорду өнүктүрүү боюнча иш аракети, салымы жүрүп атат. Муну да биз кайра жылдын жыйынтыгы менен дагы кайрылабыз. 2020 жылга бюджетти мамлекет үчүн абдан ыңгайлуу жана өсүшкө алып келе турган ачык айкын системалуу бюджетке алып барышыбыз керек. Былтыркы жылга салыштырмалуу дагы өзүбүздүн ресурстар менен жашоо, өзүбүздүн ресурстар менен маселелерди чечүү боюнча иш-чаралар ушу 2020 жылдын бюджетинде да күчөп атат. Тышкы карыз алып, анан өзүбүздүн күнүмдүк чыгымдарга коротпойбуз деген саясат күчөп баратат. Муну да азыр биздин каржы министрибиз айтат. Киреше 163,7 миллиард сом деп болжолдонуп атат. Чыгашабыз 173,6 миллиард сом. Дефицит 9,9 миллиард сом болот, же болбосо 1,15% дефицит. Ички дүң продукцияга карата. Былтыр ошо 2%-дын тегерегинде болчу, азыр мынакей 1,15%га түшүрүп атабыз. Булардын бардыгын тең өзүбүз тапкан каражаттар менен көрсөткүчтөрдү жакшыртып атабыз. Буга дагы сиздердин көңүлүңүздөрдү берип кетем. Киреше бөлүгү боюнча мамлекеттик бюджеттин салыктык түшүрүүлөрү 11,15 миллиард сомго көбөйүп атат. Мисалы үчүн ички дүң продукциясынын өсүшү 1,15%-дын тегерегинде болсо, бюджетибиз 8,16-9%-га чейин көбөйөт деп атабыз. Бул дагы ошол биздин иш-чараларыбызга абдан максаттарыбызга абдан чоң өбөлгө болот. Анын ичинде салык кызматы боюнча 10%-га өсө турган планды кабыл алып атабыз. Же болбосо 8,15 миллиард сом. Ушул 19 жылдын бекилген бюджетине карата 8,15 миллиард сом бул салык тармагында гана болот. Бажы тармагында дагы абдан чоң кыйынчылыктар бар. Атаандаштык бар биздин өнөктөштөрдүн ичинде. Ошого карабастан 3 миллиард сомго дагы көбөйтүп атабыз. Быйылкы аткарыла турган пландын үстүнө дагы кошулуп атат. Же болбосо өсүштү 6,12%-дан кем эмес камсыз кылат деп бажыга да, бажы кызматына дагы тапшырманы берип атабыз. Бул киреше бөлүгүн көбөйтүү боюнча мына абдан чоң иш жүрдү, эми көбү билген жок, фискалдаштыруу боюнча. Биздин өнөктөштөрүбүздүн тажрыйбасын таанышып чыктык. Бул Кытай мамлекетине барып
чоң группа барып таанышып келди. Алар да жардам берип атат. Россия Федерациясына барып, алар менен дагы бюджетинен колдоо берип, мына муну дагы ишке ашырабыз деп, быйыл дагы абдан чоң иштер болду. Бул электрондук счет фактура, есеп фактурасын кийрүү боюнча азыр пилоттук иш-чаралар жүрүп атат, туурабы, Кабыл Кушбакович? Контролдук касса машиналар боюнча да абдан чоң фискалдаштыруу. Бул мунун баары баягы саналып текшерүү системасына кирип атат да. Анан 20-жылы бизге эң чоң милдет бул кээ бир товарларды биздин өнөктөштөр менен бирге маркерлөө системасы кирген атат. Буга да абдан чоң. Булардын баары тең биз ойлойбуз ошол биздин бюджетибиздин киреше бөлүгүнө абдан чоң салымдарды кошот деп ойлойбуз. Ачыктык алып келет. Контрабанда жолу менен кирип аткан товарларды кыскартат. Жашыруун эсеп алынбай, салык төлөнбөй чыгып аткан товарлардын санын кыскартат. Бул 20-жыл бизге ушул фискалдаштыруу боюнча абдан чоң максаттарды коюп ишке ашырууга алып келет деп ойлойм. Чыгаша бөлүгү боюнча абдан чоң максаттарыбыз бул мугалимдердин айлыгы мына 1-октябрдан баштап көтөрөбүз. Быйыл 3 айга 1 миллиард 700 миллион сомдун тегерегиндеги акча каражаты сарпталат. Ошонун эсебинен жогорулатуунун эсебинен 2020-жылга 7 миллиард сом мугалимдердин гана айлыгына кетет. Көтөрүлгөн мугалимдердин ошончо айлыгына бюджетке келе турган оорчулук 7 миллиард сомду түзөт. Мындан тышкары укук коргоо органдарын реформалоо боюнча абдан чоң иштер болот. Кээ бир учурларда айлык маяналар көтөрүлөт. Мына ушуларга дагы 2,13 миллиард сомду пландаштырып атабыз. Патрулдук милиция боюнча, пробация боюнча, соттук реформалар боюнча миллиондогон акча каражаттарын ага да карап жатабыз. Мындан тышкары билесиздер, 2020-жыл бизде эң чоң саясий иш-чара болот. Бул Жогорку Кеңештин шайлоосу. Шайлоого да биз 1 миллиард 200 миллион сомдой акча каражатын карап атабыз. Шайлоонун өзүнүн баасы 1 миллиард 200 миллион сом бюджеттен каралат. Бул мыйзам чегинде. Мындан тышкары эл каттоо болот. 240 миллион сом карап атабыз. Эмдиги жылкыга. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну болот. Ага дагы биздин бюджетибизде карап атабыз. Андан тышкары эң чоң спорт жаатындагы Токиодо Олимпиада болот. Жайкы Олимпиада оюндары жүрөт. Буга да биздин мына жакында өзлөрүнүн жолдомолорун алып атышат биздин спортсмендер. Булардын баарына тең ушул бюджеттен акча каражаттары каралып жатат. Маданият жаатында быйыл ушу кино тартканга маданият жаатына да акча каражатын бөлүп атабыз. Биздин кинорежиссерлор, чыгармачыл адамдарыбыз дагы акча каражатына муктаж болуп, биз ушу бюджеттен биринчи жолу карап берели деп атабыз. Анан жана мен айтып кеткен тышкы карыз. Тышкы карызыбыз боюнча мына 2018-жылы ички дүң продукцияга 48% кылганбыз. 2019 жылдын жыйынтыгы менен 46,5%га түшүрөбүз тышкы карызды. Жаңы кабыл талкуулай турган бюджетибиздин алкагында 43,5%га же болбосо 3%га да түшүрөлү деп атабыз. Мунун баарын тең ошол баарыбыз жапатырмак иштеп, үнөмдөп, туура эмес экономикадагы көрүнүштөрдүн баарын кыскарткан үчүн, коррупциялык көрүнүштөргө мына президентибиз баш болуп күрөшкөн үчүн мына ушундай жетишкендиктерге жетип атабыз. 3%га түшүрүш тышкы карызды бул абдан чоң кадамдар деп ойлойм. Ушинтип биз 5 жылга чейин ушундай темп менен бара турган болсок, тышкы жана ички карызды минималдаштырганга, бюджетибизге оорчулук алып келбегенге жеткизебиз биз. Мындан тышкары өзүңүздөр билесиздер, жакында $77 миллион
Центра Gold Inc. компаниясын алдық. Стратегиялық мақұлдашу күшіне кірді. Бұл қаражаттарды өзінше есептейбіз. Өзінше есептеп, өкмөттің есебінде қаржы министрі арқылы, бюджет арқылы өткөрілген механизмдердің барын іштеп жатабыз азыр. Фондтордың жобаларын бекіттік. Анан азыр қандай қайсы жолдорго социалдык объектилерди куруу, экология жаатында, жаратылышты коргоо жаатында, коммуникация жаатында ошол акчалар колдонулат. Бул 5 миллиард сомдун тегереги болот. Муну дагы биз азыр талкуулаганга 2020 жылга өзүнчө статья менен киребиз. Бул өзүнчө булак болот. Бу да биздин өзүбүздүн жетишкенибиз деп ойлойм. Кыскача ушундай, урматтуу катышуучулар, бизде селект неме болуп атат, райондун жетекчилери, область жетекчилери баары көрүп атат да, баары катышып атат да. Анда эмесе, урматтуу катышуучулар, сөздү каржы министрине берели биринчи маселе боюнча. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшекевич, урматтуу жыйындын катышуучулары, кичине тамам ооруп калыптыр, кечирим сурайм. Кыргыз Республикасынын 2020 жылга республиканын бюджетин долбоору жана 2021-22 жылдарга болжолу финансы министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексине ылайык даярдалган бюджеттин долбоору Кыргыз Республикасынын 2020 жылга бюджеттик резолюциясында жана 21-22 жылдарга болжолунда аныкталган негизги артыкчылыктарды жана багыттарды Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн биримдик ишеним жана жаратмандык программасын ишке ашыруу боюнча 2019-23 жылдарга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн планын эске алуу менен иштелип чыккан. Бюджет долбоорун эсептөө негизинен 20-22 жылдарга Кыргыз Республикасынын фискалдык саясатынын негизги багыттарынын параметрлери алынган. Фискалдык саясаттын негизги багыттарын долбоорунда 20-22 жылдарга ички дүң продукциянын реалдуу өсүш темпи 5%, 4,1%, 4,7% деңгээлинде болжолдонууда. 2020 жылга мамлекеттик бюджеттин жалпы кирешелери 183,7 миллиард сомду түздү. Мурунку мезгил менен салыштырганда өсүү темпи 107,8% түзөт. 21 жылы 186 миллиард сом, 22 жылы 191,3 миллиард сом. 20 жылга мамлекеттик бюджеттин жалпы чыгымдары 193,6 миллиард сом түздү. 21 жылы 194,8 миллиард сом, 22 жылы 197,1 миллиард сом. 20 жылга мамлекеттик бюджеттин жалпы кирешелери 163 миллиард сом түздү. 21 жылы 164,9, 22 жылы 169,2 миллиард сом. 20 жылга мамлекеттик бюджеттин жалпы чыгымдары 173,7 миллиард сом, 21 жылы 173,5 миллиард сом, 22 жылы 175 миллиард сом болуп түздү. Республикалык бюджеттин тартыштыгы жыл сайын азаюу менен пландалууда. ИДПга карата 20 жылы 1,5%, 21 жылы 1,2%, жана 22 жылы 0,8%. Мамлекеттик инвестициялардын гранттарын эсепке алганда республикалык бюджеттин кирешелеринин жалпы көлөмү 20 жылга 163,7 сом суммасында каралууда. Номиналдык түйүнтүдө 19 жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу республикалык бюджеттин кирешелери 7,8%га көбөйөт. 20-22 жылда мезгилинде республикалык бюджеттин кирешелери тиешелигине жараша
164,9 сомду жана 169,2 сомду түзөт. Анын ичинен таблицада көрүнүп турат. Салыктык кирешелер 20-жылга салыктык эмес кирешелер 20-21-22 жылга салыктык эмес кирешелер, расмий трансферттер. Өзүңүз көрүп турасыздар, расмий трансферттер жыл сайын азайып турат. Анткени бул көбүнчө чет мамлекеттен келген гранттар. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшүкевич айткандай, биз азыркы күндө көбүнчө өзүбүздүн кирешелерге көңүл буруп, ошондуктан мына киреше жагы салыктык кирешелер көбөйүп, бирок расмий трансферттер азайып турат. Бул мына графикте жакшы көрүнүп турат. Жылдан жылга кандай өсүш болуп атат. 20-жылга республикалык бюджет 173,7 миллиард сом суммасында каралууда. Анын ичинен учурдагы бюджет 139,2 миллиард сом түзөт. Капиталдык чыгымдар 33,6 миллиард сомду түзөт. Ошо капиталдык чыгымдардын ичинде мамлекеттик кредиттер 12,6 миллиард сом, мамлекеттик инвестиция гранттары 6,3 миллиард сом. Ички капиталдык чыгымдары бардыгы 5 миллиард түзүп атат. Анын үчүн бизден кош каржылоо мамлекеттик инвестицияга 1,4 миллиард сом, капиталдык салымдар 3 миллиард сом, стим гранттар 0,6 миллиард сом. 20-жылы жалпы маанидеги мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр 55,8 миллиард сомду түздү. Анын ичинде соцфонд 22 миллиард, ФОМС 10 миллиард 5 миллиард сом. Күч блогуна чыгымдар 22,4 сомду түздү. Реалдуу сектор боюнча чыгымдар 37 миллиард 8 миллиард болуп атат. Социалдык секторго чыгымдар 57,5 миллиард сом түздү. Мына реалдуу сектор боюнча 1,9 миллион сомго кыскарышы болуп атат. Бул мамлекеттик инвестицияга байланыштуу болуп атат. Азыр ушу жөнүндө дагы бир аз сөз айтып кетейин. 2020-22 жылдары мамлекеттик инвестиция артыкчылыктары транспорт системасын, энергетикалык инфраструктураны, ошондой эле айыл чарбасы, ирригация, суу менен камсыздоо жана социалдык инфраструктуранын өнүктөрү болуп кала берет. Мамлекеттик инвестициянын бюджетинин жалпы көлөмү 26,9 миллиард соммасын түзөт. Анын ичинен гранттар 6,8 миллиард, кредиттер 18,6 миллиард жана кош каржылоо 1,4. Мына биз анализ кылып чыктык. Акыркы 4 жылдын аралыгында тенденция мамлекеттик инвестиция бекитилген бюджет көлөмдөрүнүн толук эмес аткаруусу көрүнөт. Орточо ар жылы 53% түздү. Мисалы 15-16 жылдары 40 тын тегерегинде бюджет болсо, аткарылышы 19-24 миллиард болуп атат. Бул 2 эсе аз болуп атат да. 18 жылы тоже ошондой болгон. 37 миллиард бекитилген, бирок 14 миллиард эле сом аткарылышы болгон. Ошондуктан биздин оюбузча негизги себеп болуп аткаруучу агенттиктер тарабынан деталдуу анализсиз ашык эсептелген болжолдук көрсөткүчтөрү системалуу түрдө берилиши болуп саналат. Ошого байланыштуу ушул 2020 жылга биз мамлекеттик инвестиция көлөмүн азайып 25 миллиард сомдун тегерегинде пландаштырып атабыз. 2020 жылы транспорт секторунда ири долбоорлор ишке ашырылат. Жалпы суммасы 10 миллиард 10,4,
Олуттуу чыгымдар энергетикалык секторга 5,7 миллиард, айыл чарбасына 1 миллиардтын тегерегинде, ирригацияны өнүктүрүүгө 1 миллиардтын тегерегинде, социалдык секторга 1 миллиард 1,7 миллиард сом пландаштырылды. Мамлекеттин карызын тейлөөгө багыттап пландалууда 2020 жылга 28,8 миллиард сом, 21 жылы 34,7 миллиард сом, 22 жылга 37 миллиард сом. Өзүңүздөр көрүп аткандай, жыл сайын биздин карыздын төлөөгө көлөмү өсүп атат. Анын ичинен тышкы карызды тейлөөгө багыттоо пландалууда 2020 жылы 16 миллиард, 21 жылы 18 миллиард, 22 жылы 21 миллиард. Ички карызды 12 миллиард, 20 жылы 21 жылы 16, 22 жылы 15. Эми биздин тышкы карыз, мамлекеттик карызы туруктуу деңгээлде болот. Макроэкономикалык параметрлердин сакталышы, чет өлкөлүк валютанын сомго карата алмашуу курсунун туруктуулугу, ошондо биздин мамлекеттик карыз туруктуу болот. 2020 жылдын бюджет долбоорунда жалпы мамлекеттик маанидеги иш-чараларга чыгымдар каралды. Ошо слайдты мен Мухаммед Калдышевич уже айтып кетти. Булар боюнча мына өзүңүз слайдты көрүп атасыңар. Көпчүлүгү зарплата өсүшүнө берилип атат жана реформалар, реализация реформ. Мен муну эметпей эле коеюн. Айтпай эле коеюн. Эми республикалык бюджеттин тартыштыгы 2020 жылы 9,9 миллиард сом суммасында болжолунда да, же ВДП карата 1,5 пайызды түзөт. Аны каржылоо булактарын тиешелүү айта кетсек, анын ичинде ички булактар боюнча 3,1, тышкы булактар боюнча 6,8 миллиард сом. Көңүл бурганыңыздар чоң рахмат. Суроолор болсо жооп берүүгө даярмын. Сизге чоң рахмат, ооруп атсаңыз дагы. Кимде кандай суроо бар? Өкмөт мүчөлөрү. Баардыгыңыздар азыркы талкуулап жаткан мыйзамдын долбоору боюнча өзүңүздөрдүн оюңуздарды Каржы министрлиги менен, экономика министрлиги менен чогуу иштеп чыктыңыздар деп ойлойм. Эң башкысы биз баардыгына жетишкичиз, өзү бюджеттик каражаттарды абдан оор. Бирок ошентсе да биз мамлекеттик стратегиялык маанидеги мамлекеттер ар бир органдын өзүнүн өсүүсү, аларды тиешелүү деңгээлде кармап, материалдык техникалык базаларын чыңдоо маселелери боюнча дагы каралды. Бизге берген маалымат боюнча санариптешүү боюнча дагы Бактыгүл Жаныбековна канча акча каражат карадыңар? 500 миллион сом каралды санариптештер. Быйылда 500 миллион дедик эле. Быйыл дагы 19-жыл 500 миллион азыр бөлүнүп, тиешелүү иш-чаралар жүрүп атат. Эмдиги жылга да 500 миллион деп атабыз. 500 миллион менен ошол жанагы биздин президентибиз болуп баштап аткан иш жүзүнө ашырып аткан саясатыбызды санариптештирүү маселесин ишке ашырабыз деген ойдомун. Суроо жокпу? Суроо жок. Анда баарыбыз талкуулап. Экономика министри. Сурооңуз кошумчалап кетсе болобу? Келиңиз. 2020 жылдын макроэкономикалык көрсөткүчтөрү жетиш үчүн 105%. Азыркы күндө биз 2019 жылды орто мөөнөттүү божомолдоону ишке ашырышыбыз керек болуп атат да. Ошону эстетип кетчү нерсе. Айыл чарба 3%га көрсөтүш керек рост. 8 ай боюнча 1,7 рост көрсөтүп атат. Ушуну эске алсак, өнөр жай 5,1 көрсөткүч болуш керек. 8 ай боюнча 98% эле, минус 2% болуп атат.
Анан баягы курулуш сектору 109%, бул буюрса чыгат деп атабыз. Аны биз гострой жанагы комиссиялар, объекттерди кабыл алуу комиссиялары катуу иштесе, бул көрсөткүчкө жетебиз да. Анан кызмат көрсөтүү 2,9%. Ушуларды буюрса аткарсак, 2020 жылдын макроэкономик көрсөткүчтөрдү толугу менен аткарабыз. Бул мыйзам долбоорунун проектиси бизге келген, биз иштешкенбиз Министерство финансов менен. Бирок биздин кызыкчылыкка жооп бербесе дагы согласительный немеге листке коюп берүүгө мажбур болдук. Мен азыр ушу бир-эки маселени айтып коюм келип атат да. Мына алып көрө турган болсок, 17 жылдан 18 жылга караганда биздин бюджет 113% менен өсүү менен кабыл алынган. 18 жылдан 19 жылга караганда 126,3% менен өсүү менен кабыл алынган. Ал эми быйыл болсо 97% менен кабыл алынып атат. Биз мына быйылкы бюджеттен 2,7%га төмөн кабыл алынып атат. Биздин сураган акчадан 1 миллиард 306 миллион сом төмөн берилип жатат. Муну биз кол коюп бердик. Бирок азыр дагы кичине уточнение кылып 674 миллион сом бизге кошуп атат. Бирок бул жаңы инициативага, бул жогорку кеңеш тарабынан көрсөтүлгөн мыйзамга көрсөтүлүп атат да. 1 миллиард 306 миллион бизге жетишпейт. Мен финанс министрлигине катта жибергем. Социалдык өзүбүздүн милдеттенмелерди аткаруу боюнча коркунуч пайда болушу мүмкүн десек, булар баягы тобокелчилигин өзүбүзгө алабыз деп атат. Мен бир нерсени айтып коюшум керек. Биздин бюджеттин 0,6% активдүү социалдык иш-чараларга жөнөтүлүп атат. Мына азыр айтылып кетти, биримдик ишеним, жаратмандык деген биздин программаны ишке ашыруу боюнча, ошол жерде планда биздин министрликке жыл сайын жакырчылыкты 1%га түшүрүү боюнча индикатор каралган, бирок бир тыйын бул программа боюнча каралган жок. Ушуну эске алып коюңуздарды мен сиздерден суранат элем. Мындан сырткары биз быйыл Бириккен Улуттар уюмунун майыптардын укугу жөнүндөгү конвенцияны кол коюп ратификация кылдык. Биз эл аралык коомчулуктун алдында милдеттеме алдык. Бирок бул конвенцияны ишке ашыруу боюнча дагы бир тыйын акча каралган эмес. Ошондуктан мен сиздерден суранат элем, мына макул 1 миллиард 306 болбосун, жок дегенде биздин сурагандан азыр мына 632 миллионду кошумча берсеңиздер, бул биринчиси. Экинчиси, анан мына бул жакта чечимде жакшы бир маселе жазылып атат. Продолжить работу по переходу государственных органов на программно-целевое бюджетирование деп да. Анан ушу министрликтерге бир көрсөткүч менен ушу сумманы берсеңиздер, биз баягы ичинде ошол кайсы маанилүү иш-чара болсо ошону министр эми саясатты жүргүзүп аткандан кийин чечүүгө мүмкүнчүлүк берсеңиздер. Мына Минздрав бүгүн ошо программный бюджетированияда иштеп атат, бирок бир тыйынды башка жакка жылдыра албайт. Ошондуктан мен сиздерден суранат элем. Мен мунуну колдойм. Бизди дагы эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ушул акчаны кошуп берсеңиздер, эгерде кошо албасаңыздар, жок дегенде ушул бекилген бюджет менен жаңгы бир параметр менен коюп берип, ичинде маселени чечүүгө мүмкүнчүлүк түзсөңүздөр да. Себеби биз министрлик мындай приоритеттүү багыттарды көрүп атабыз, бирок бир сом ошого бөлө албай атабыз бүгүнкү күндө. Башка статьядан статьяга перекидка кыла албай атабыз. Тиги немеге листке кол коюп бергеним, согласительный листке. Мындай болуп атат, эми сөздүн ачыгын берде айтпасак болбойт. Ай сайын 3-4 числоодо бизде Казплан бекилет. Бирок сентябрь айында 13 сентябрда бекилди. Биздин мына пособие алуучулар, биздин инвалиддер күнүнө эсептеп, ошол 4 болсо 4 күнү эрте менен барып банкта турат, акча түштүбү деп. Биз мына айда бере алган жокпуз. Себеби бул жерде мына кол коюп болсоңор Казплан ачылбайт дегендей кылып мамиле жасашты. Ошондуктан биз кол коюп бердик. Бирок мен муну айтып койбосом болбойт. Эртең мен жогорку кеңешке барганда муну айта албайм. Мына бул жерде биз бул маселелерди чечишибиз керек. Урматтуу Махматович Дүйшекеевич. Мындайда сурооңордо маселе койгон туура коюп атасыңар. Азыр мен Кечөө социалдык фонддун төрагасы дагы айтып атат. 2020 жылдын башында пенсия төлөнбөй калуу коркунучу бар деп. Азыр сиздин сөзүңүздө дагы мен угуп атам. 97% былтыркыга салыштырмалуу азыраак болуп атат деген, бул эмне пособияга кийин төлөнбөй калат деген сөздү айтып атасызбы? Бул жерде мындай коркунучтар бар.
Биздики заявительный. Былтырка караганда биз мына мен келгенде октябрда 252 миң пособие алуучу болсо, бүгүн 312 миң. 60 миң адамга көбөйдү. Мына жылдан жылга көбөйүп баратат. Бирок эмки жылга дагы эгерде ушундай боло турган болсо, мен бул кишилерге айткам, ноябрь, декабрга барып, ушундай коркунуч пайда болушу мүмкүн деп айткам. Мындай кылалы, бул өкмөттүн мүчөсү сиз эми депутат катары сүйлөп калдыңыз азыр. Мындайда коркунуч пайда болду деген сөз, бул өкмөт мүчөсүнүн сөзү эмес. Болот деген. Кечээ төрага да ошентип айтып атат соцфондко. Эгер жетпей атса азыр айткыла, пособияга жетпейт дегиле, биз ошого беребиз. А силердин жана 1 миллиард сомду экономия кылганыңар, мурун дареги жок, туура эмес пособиялар берип жүргөн экономия кылдыңар да. Туурабы? Мында туура кылыш керек да, мунун баары туура айтыш керек. Эл угуп атат азыр. Бизге 97% берип атса, анда 3% пособие албай калат деген сөздү айтып атасыңар азыр. Мындай сөздү айтканда туурасын айтып жүргүлө. Биз азыр социалдык маселелерди чечкенге бардык каражатты жумшайбыз. Жана кечээ сиз экөөбүз сүйлөшкөн 4-5 маселени мен колдодум, туурабы? Аны колдойбуз, азыр чечим чыгарабыз. Бюджетке да аны карайбыз. Жаңы бюджет азыр жаңы талкууланып атат. Мындай социалдык маселеге келгенде сөздү айтканда этият бололу. Пособие, пенсия, айлык, социалдык төлөмдөр убагында көбөйгөн, мыйзамда каралган учурда берилет. Азыр берилбесе дагы тактагыла, мына азыр 2 күн бар. Жогорку кеңешке мыйзамдын долбоору барганга чейин. Жетпей атса айткыла. Мага берген маалымат боюнча бардыгы жетет, туурабы? Жана сиз айтып аткан активный жанагындай иш-чараларга аны бюджеттин акыбалына жарап туруп карайлы. Вот жан 1 миллиард айтып атпайсызбы? Ошондуктан аны вычет кылып санаш керек да. Ошондо у нас увеличивается свыше, чем на 800 миллионов сомов ваш бюджет по сравнению с 2019 годом. Бир жолу айтам, социалдык маселелерди жөлөк пул, майыптарга, жарандарыбызга, пенсионерлерге убагында мыйзам чегинде каралган, убагында төлөнөт, эч кандай жанагыдай өчүрүштөр болбош керек. Анан сиздин жанагы айтып атканыңыз үчүндө төлөнүш керек дегенде, ал механизмди бузбашыбыз керек, мен колдойм аны. Бирок жанагыдай эл угуп атат, бюджетте эмне болот десе 97% деген, былтыр 100% алып атсак, анда 97 3% албайт экен деген сөздү айтып атасың. Андай эмес. Биз адрестик социалдык саясатка барабыз. Азыр кээ бир учурларда колунда бар, миңдеген кою бар, 100 000 долларга машинеси бар. Ушундай жарандарыбыз кээ бир алып атат да пособияны. Биз ошолорду кыскартышыбыз керек. Чыны менен муктаж болгон адамдарды коргошубуз керек. Мына ушундай саясат алып барышыбыз керек биз. Кечээ пенсия боюнча да айтылды, мен айтып коюшум керек. Пенсия боюнча эч кандай маселе болбойт. Азыр мүчүлүштүк болуп атат. Биз бизнести коргош үчүн 2 текшерүүчү орган, 2 жыйноочу органдын ордуна азыр 1 гана жыйноочуну алып бартабыз. Мына салык кызматы бардык киреше жагында салык кызматы жооп берет деп социалдык фонддун чогулта турган функциясын бердик. Азыр эми жаңы функцияны бул 20 жылдан бери кылбай келаткан функцияны азыр берип, мына салык кызматы чогултуп азыр системаны ордуна коюп келатат. Ал жерде толбой калган каражаттар бар, бирок жылдын аягына чейин бардыгын толтурат. Урматтуу төрага социалдык фонддуку. Элге айтканда пенсия төлөнбөй калат, коркунучу бар деген сөз үчүн кетишиңер керек анда. Коркунучу бар деп эксперт айтышы мүмкүн, аналитик айтышы мүмкүн. Но министрлер айтпайт да. Коркунучу бар болсо анда азыр айткыла, биз азыр акчаны карап туруп беребиз. Дагы кимде суроо бар? Мүмкүнбү? Урматтуу Мухаммед Калый Душкевич, урматтуу отурумдун катышуучулары. Июнда Жогорку кеңеш тарабынан бир нече шайлоолор мыйзамдарына өзгөрүүлөр киргизилген. Алар президент тарабынан кол коюлуп, 16 жана 20 августунда күчүнө кирди. Ошол өзгөрүүлөргө байланыштуу бюджеттин долбооруна айрым тактоолор киргизилиш керек. Ал боюнча биз Каржы министрлиги менен иш жүргүздүк. Ошондой эле июлда алдын ала болжолдогон маалыматтар берилген бул маселелер боюнча. Азыр тактоолор дагы жүргүзүлүп жатат, аяктап атабыз аны. Эң биринчиден
мамлекеттик каттоо кызматынан борборлук шайлоо комиссиясына бир нече жоопкерчилик жана иш-чаралар компетенцияга байланыштуу иш-чаралар өткөрүлөт. Ал боюнча биз тактоолорду жүргүзүлүп аяктадык, толугу менен киргизилди. Экинчиден, ошол өзгөрүүлөрдө жергиликтүү шайлоолорду пландоо маселесине да өзгөрүүлөр киргизилген. Эң биринчиден, жергиликтүү шайлоолор жылында 2 жолу бирдиктүү добуш берүү күндөрүндө өткөрүлөт. Ошого байланыштуу айрым жергиликтүү шайлоолор графиги өзгөрүлүп, шайлоолор 21 жылга которулат. Бул график боюнча биз дагы аяктап атабыз, жумушчу иретинде тактап алалы, бирок ошол өзгөрүүлөрдү эске алуу менен бекитип берсеңиздер бүгүнкү долбоорду. Айрым чыгашалар 20 жылга кошулат, айрым чыгашалар 21 жылга которулат. Биз жумушчу иретинде муну тактап алабыз деталдарын. Үчүнчү, Минсоцразвитие айтып кеткендей, инвалидтердин укуктарынын конвенциясы ратификацияланган. Ошого байланыштуу биз өкмөт менен чогуу ишти алып барып атабыз. Конституциялык мыйзамга ылайык бардык шайлоо участкалары пандус менен камсыз кылыныш керек. Ошондуктан биз суранганбыз, ушул пандустарды камсыз кылууга чыгашаларды бюджетте каралса, жергиликтүү бюджеттерде дагы, республикалык бюджетте дагы. Бул боюнча бардык органдардан бизге маалымат толук келип түшө элек, бирок ушул жерде дагы айтып коет элем, ошол чыгашаларды кийинки жылга карап, бардык шайлоо участкаларды ушундай жеткиликтүү кылып, пандус менен камсыз кылууга чыгашалар каралса деп. Ушул сунуштарды эске алууну суранабыз. Рахмат. Бул жерде да акча каражаттан карашыбыз керек экен. Сизге 1 миллиард 200 дегенин ичинде оптималдашып карап чыгыш керек. Анан жанагы биздин социалдык өнүктүрүү министри эгер жетпей аткан каражаттар болсо аларды карап беришибиз керек. Ушундай каражаттар чыгат азыр. Дагы кимде кандай суроо бар? Келиңиз, Улуттук банк. Урматтуу Мухаммед Ишкевич, урматтуу жыйындын катышуучулары, ушу бюджеттин долбоорунда камтылган Улуттук банктын кирешесинин божомолу биздин оюбузча жогору көрсөтүлгөн. Анткени пайда табуу Улуттук банктын максаты болгондуктан Улуттук банктын кирешесин факт негизинде эсепке алынаарын сунуштайбыз. Биздин сунушубузду эске алып коюңузду сунуштайбыз. Суранабыз. Рахмат. Рахмат. Дагы саламаттык сактоо министри. Быйыл биз министрлик пилот катары жана дарыларды борбордоштурулган системасын киргизгенбиз. Ошондо бир азыркы күндө бир 35 миллион сомдой бир экономия кылдык да. Бирок анын эффективдүүлүгү көрүнбөй калып атат. Эгер мүмкүнчүлүк болсо ушул 2020-да биз да ушуну эффектисин көрүш үчүн бир борбордоштурулган бир акчаны бөлүп койсок, эмчин дегенде бүгүн биз жана электрондук дары базасын уже жана портал менен интеграция жүрүп атат. Буюрса эмдиги жылы уже дарылардын бүт көзөмөлүн сатып алысын карайбыз да. Ошондуктан ошол маселени мүмкүнчүлүк болсо бир карасак. Анан экинчи бизде жана гемодиализ боюнча негизи да бул жактан да биз экономия кылдык. Жылдын башында бир услуга 6000 сом төлөсөк, бүгүн азыр бирдиктүү бир эреже жасап 4700-гө түшүрдүк. Мына ошонун алкагында 150 киши бүгүн биз бекер гемодиализге киргиздик да. Бирок эмдиги жылы мына көчө жакында бизде очередь жок болсо, мына 5 күндө 10 киши туруп калды. Андан тышкары ошо бир 135 миллиондон дагы кошумча каражат керек. Экинчиден дагы биз эмдиги жылга 2 больницада курулган атат, аларды да киргизебиз. Аяка да кошумча акча керек. Аны биз азыр эсептеп атабыз. Эгер мүмкүн болсо, жана бюджетти карап атканда кошумча акча талап кылынат да ушуларга. Ошонун баягы бюджет болгондо ошону да карап койсок. Анан анча-мынча кичине тастыктар бар, бирок Бактыгүл Жаныбектин болушунча биздин министрликти колдоду, бирок калганын мен баягы проект карап атканда тастап киргизебиз деген чоң ойдомун. Рахмат. Рахмат. Сизден дагы Космос Сариевич, күтөбүз да реформаны. Конечно, социалдык сферага акча каражаты абдан чоң керек. Бул барлык мамлекеттерде ошондой. Ошончо да саламаттык сактоо тармагындагы жана биринчи деңгээлдегини быйыл жазадык.
экинчи, үчүнчү деңгээлде мына 20-жылы реформаны жасашыбыз керек. Бизде кайсы жерге нааразы? Бул билим берүү жагына, анан саламаттык сактоо системасына. Элдер күнүгө барат, балдар дарыланат, адамдар өзлөрү дарыланат, улгайган кишилерибиз барат. Ушулардын баары күнүгө барып сиздерден кызмат алып атат. Ошолордон мындай жакшы сөз уккан реформаны алып келишибиз керек. Ошонун ичинен дагы оптималдаштырып, жанагындай рыноктук бир механизмдерди кийрели да. Азыр бизде төлөбөй барып бекер дарыланат деген нерсени элдерден сурап көргүлөчү. Бардыгы бир нерсе алып барып төлөшөт да. Каяка төлөнүп атат? Ал бюджетке төлөнгөн жок. Силер ушул механизмдердин баарын ачыкка чыгаргыла. Эмне үчүн элибиз айтып атат, өкмөттө реформа жок деп. Мына силер кылышыңар керек. Акчаны сурап, муга жумшайм, тигиге жумшайм деп отуруп бериш оңой. А реформа кылыш керек. Ичиндегилердин баарын оптималдаштырыш керек. Эффективдүү иш-чараларды, механизмдерди кийришибиз керек. Азыр миллиарддаган сомдор саламаттык сактоосунда болуп атат. Ошого 35 миллион, анан 40 миллион деп сураш. Мен ойлойм, ичибизди карап чыгышыбыз керек да, Космо Сариевич. Жанагы айткан суроолор болсо, азыр дагы карайлы. 3 күн убакыт бар. Социалдык өнүктүрүү менен саламаттык сактоо министринин сунуштары. Дагы кимде кандай суроо бар? Келиңиз. Мухаммедкалый Душкевич, сиз туура айтып атасыз, оптималдаштыруу боюнча мына мен бир эле мисал келтирип кетейин. Мисалы үчүн саламаттык сактоо министрлиги дары-дармектерди сатып алууда борбордуктукка барды, миллион деген сом экономия болду. Ошондой эле эмелерди биз болсо азыр талап кылып атабыз. Билим берүү министрлигинен дагы чыгымдарды карап чыгуу боюнча мына жаңы министрге дагы талап коюп атабыз. Ошол эле ар бир райондун бюджеттерин, мына ошол эле стандарттык бюджеттик жанагы стандарты бюджетное финансирование мектептерде. Аларда азыр жумушчу топ түзүп, кайрадан карап чыгалык деп атабыз. Бактылуу Жаныбековна, сиз дагы өзүңүз ошол жумушка бир мындай жакшылап аралашып, министрликтин дагы кызматкерлери ал жерде бар. Инклюзивдик билим берүү боюнча мына концепцияны кабыл алдык. Аныбыз дагы ийгиликтүү ишке ашыш керек. Ошол эле мына персоналдык ассистент дегенди биз киргизип, мен ойлойм, абдан чоң мындай бир көп жылдардан бери күткөн маселе чечилип калды. Мына конвенция жөнүндө айтсак, бул жерде Бишкек менен Ош шаарынын мэрлери дагы отурат. Бул жерде ушул республикалык шаарлардан суранып кетет элем, бюджетиңерди карап атканда, анысы эле мына светофорлор коюлуп атат, разметкалар жасалып атат, автобустар алынып атат. Ошолордун баарын ошол конвенцияга ылайыктап алсаңыздар. Ошол эле звуковые светофоры, автобустар дагы мындай низкопольный дегендей. Ошолор жөн эле мына республикалык бюджет караш керек деп, именно жергиликтүү бюджеттен инфраструктурага карап атканда ошону бир эске алсаңыздар. Чоң мындай бир маселе азыр чечилген турат, пландар бар. Ошол жана интернаттык мекемелерди дагы оптимизациялоо, ал жерде дагы бир топ, мен ойлойм, акчалар дагы оптималдаштырат, балдар дагы жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлөт балдар үчүн. Ошондуктан мен ойлойм, биз жанагындай социалдык эч кандай мындай коркунучтар болбойт деп ойлойм. Баары тең эсептелинген. Кээ бир жылдары балким мындай прогноздор туура эмес болуп, көбүрөөк каралып калган. Аларды дагы азыр калыбына келтирип атабыз. Эл негизги биз болсо бардык министрликтер дагы өзгөчө социалдык тармактагы министрликтер азыр болсо биз жанагы өзүбүздүн чыгымдарыбызды бүт санап оптималдаштырууга барып атабыз. Бүт экономия болгон акча жанагы чечилбей келаткан маселелерге жумшалат. Урматтуу Мухаммедкалый Душкевич, аз мына бюджет каралып атканда мен да бир Ош шаары боюнча көйгөй бар эле айтып, ушу протоколго киргизип тапшырма берип койсоңуз жакшы болот эле. Мына 2019 жылга биздин Ош шаарынын жылуулук камсыздоо ишканасына мына калкка мамлекеттик тариф боюнча ушул жылуулук берүү боюнча акча каралган, айырмасы бир 257 миллион экен да. Буну республикалык бюджеттен жылына 200 миллион сом каралган. Мына 2019 жылдын 1 январына карата биз ушул 100 миллион сом аласабыз бар экен. Бүгүнкү күндө 40 миллион берип, калган 60 миллион 800 миң сом акча бериле экен да. Азыр биз мына Ош электро ишканасы күндүгө биз менен мындай ушул акчасы сурап кайрылып атат. Булар дагы ушул кызматкерлердин айлык акыларын бере албай атыптыр да. Анан кийинки жылкыга дагы ушул бизди кыскартабыз дегендей кылып атат. Бирок эми бул анда биз республика боюнча тарифти карап чыгабызбы, кандай болот? Биз
мына жергиликтүү бюджетке бир топ оруураак болуп калып атат да. Мына 257 миллион айырма. Ушунда мына карызды чечип бербесек оруураак болуп атат. Анда суроо талап болбосо, биз анда чечимге өтөлү. Чечимге кимдин кандай сунуштары бар? Билесиздер, бул өкмөттүн токтому менен бекит мыйзамдын долбоору. Кимде кандай сунуш болсо, берсеңиздер болот. Эгерде сунуш болбосо, анда жанагы азыркы алдыда айтып кеткен коллегаларыбыздын сунуштары менен, ой пикирлер менен кошо чечимди кабыл алалы. Мына бүгүн, эртең 30 күн бар. Урматтуу министрлер, өзгөчө Улукбек Тойчубаевич, мына 3 күн бар. Министрлик менен иштеп, Алтынай Сейитбековна өзүңүз баш болуп, жанагы айткан маселелердин баарын карап чыгып, эгер керектүү каражат талап кылынса, анда кайра карап чыгышыбыз керек. Ал ичибизден өзүбүз жылдыра турган маселелер, эч кандай коркунуч болбойт деп ойлойм. Макулсуздарбы да чечим менен? Добушуңуздарды берип коюңуздар. Рахмат. Добуш кабыл алынды. Бул бюджет өзү ушундай маселе, бюджетти кароо, бул талаш тартыш. Ой пикирлер айтылат, себеби дегенде азыр кандай акча каражаты каралат, ошого жараша ар бир министрлик, ар бир мамлекеттик органдын саясаты жүрөт биздин экономикабызда. Ошон үчүн оюңуздарды кат жүзүндө болсо да берип койгула бүгүндөн баштап. Мына 3 күн министрлик, анан вице-премьерлер болуп отуруп бюджетке кол коюшат. Экинчи маселе, Кыргыз Республикасында тамак аштык кайра иштетүү тармагынын абалы жана анын өркүндөтүү боюнча. Эркин Урбанович, келиңиз. Айыл чарба министрине сөз берилет. Урматтуу Мухаммедкулов Дюшкевич, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, жыйындын катышуучулары, Кыргыз Республикасынын айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги кайра иштетүү тармагын бүгүн тейлейт, аны приоритеттүү катары көрөт. Негизинен кайра иштетүүгө бүгүн жагдай катары бизтерге ушул 2019 жылкы күтүлүүчү айыл чарба өндүрүш көлөмүн көрсөткүбүз келет. Бул жерде биз бир 12 багытты алдык. Анын ичинен мына эт, сүт тармактары быйылкы жылы былтыр караганда бир топ жакшы көрсөткүчтөр көрсөтөт. Ошондой эле дан өндүрүү тарабынан арпа, жүгөрү, чанактуу өсүмдүктөр жана мөмө жемиштер былтыр караганда бир топ көрсөткүчтөр жакшы. Мен муну неге айттым? Себеби дегенде кайра иштетүү тармагынын базасы катары ушул айыл чарба өндүрүш эсептелет. Ошол эле кезде бизде 11%дан 25%га чейин гана кайра иштетүү бүгүн ушундай иштетилип атат. Анан биз көрсөткүчтөрдү көрсөткүбүз келет. Былтыркыга салыштырмалуу, былтыры 29 миллиард 420 миллион сомдук кайра иштетүү тармагында көрсөткүч болсо, мына 8 айдын ичинде былтыр караганда бир аз жакшы динамикасы, бирок физикалык көлөмдөн индексинин динамикасы 100,3% көрсөткөнү менен сандык эсеби 18 миллиард 532 болуп былтыр караганда бийик. 2019 жылдын жыйынтыгы менен бул көрсөткүч былтыр караганда бир топ жогору болуп турган биз ишенип кеткибиз келет. Негизи тамак аш иштетүү тармагында көрсөткүчтөрдү биз 17 багыт менен алып барабыз. Ошол жерде биз бул жерде бир 6-7 продукцияны көрсөтүп атабыз. Бул жерде мына 8 айлыктын жыйынтыгы менен эт азыктары, сүт азыктары, мөмө жемишти кайра иштетүү, алкоголсуз суусундуктарды, минералдык жана башка бутылкада сууларды өндүрүү былтыркыга салыштырмалуу бир топ жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп жатат. Негизги биздин рынок катары биз Евразиялык экономикалык биримдиктин рыногун алабыз. Ошол бул жерде кайра иштетүү, тамак аш кайра иштетүү ишканаларынан бүгүнкү күнгө 87 ишкана кирди. Бул былтыры 66 болгон, мына быйыл 87ге чейин жетип атат. Сүт продукциясын өндүрүүчү ишканалардан 23, термикалык иштетүү өткөн эт азыктардын иштетүүчү ишканалардан 12, балды кайра иштетүү 15, бал чогултуучу ишканалардан 25,
Улуттук суусундуктар, сүт аттарын өндүрүү 1 жана мал союучу жайлардан 3 ишкана бүгүн кирип отурат. Негизи кайра иштетүү тармагында мамлекеттик колдоо жана пайдаланышы бүгүнкү күндө жакшы темпте көтөрүлүп атат. Силер жакшы билесиздер, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтоо менен 30 март 2017 жылы 191 токтоо менен 2017-2021 жылга Кыргыз Республикасында тамак аш кайра иштетүү тармагын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программа кабыл алынган. Мамлекеттик программа бүгүн иштеп атат. 45 ал жерде иш-чара бар. Бүгүн андан bir 70% мындай алдыга жылды. Калганы биз ошо 2021 жылга чейин план катары иштеп атабыз. Бул жерде негизги роль ушул жергиликтүү мамлекеттик бийликке берилген. Ушул жерде биз айтып кетишибиз керек, кайра иштетүүгө мамлекет тарабынан, урматтуу президент тарабындагы чоң көңүл бурулуп атат. Кыргыз Россия өнүктүрүү банк тарабынан 2017-2019 жылдарда 12 ишканага 27,3 миллион доллар жана 263,3 миллион сом насыя берилген. Ал эми тышкы инвестиция бүгүнкү күндө 17,5 миллион доллар түзүп, алдагы бир аз алдыга жылып атат. Негизинен биз бул динамиканы көргөзүп атабыз. Кандай болгон? 2017 жылы 19,12 жалпы мынабы айыл чарба каржылоо долбоорунан 19,12% кайра иштетүүгө берилген. Былтыркы жылы 25,5%, быйыл 8 айдын ичинде 23,7% берилип, кайра иштетүү тармагында ушул жылыштар болуп атат. Бирок бул жетишсиз экенин биз айтып коюшубуз керек. Мына ушул кийинки слайдта көрсөтүлгөн биз жаңы ачылган кайра иштетүү ишканаларды жана жаңы ушул ачылган жумуш ордору боюнча көрсөткүбүз келип атат. Бул жерде негизинен биз көрсөтүп коюшубуз керек. Мына былтыры 2017 жылы 29 ишкана ачылып 577 иш орун берилген болсо, былтыры 50 ишкана ачылган 9-7 менен бүгүнкү күнгө чейин 8 айдын ичинде 52 ишкана ачылып 801 жумуш орunu берилген. Анан бул жерде биз айтып коюшубуз керек, чын айтканда мына айыл чарбасын каржылоо 7-чи долбоору болуп атат. Ошол долбоордун биз мындай мониторинг этип караганда, мына Манас району, Талас районунда, Манас районунда кайра иштетүү жагында мындай жеткиликтүү иш алып барылбай жатат. Себеби бул жерде жылына 32-35 миң тонна мөмө жемиш, 50 миң тоннага жакын жашылча өндүрүлөт, бирок бул чийик түрүндө гана сатылып кетип атат. Бул жерде кайра иштетүү жакшы жүргөн, бүгүн жакшы жүрүп атат. Ошол эле мезгилде биз мына Ысык көл району, Ысык көл облусунун Тоң районунда айтып коюшубуз керек. Бул жерде жашылча жемиш аз болгону менен эт, сүт кайра иштетүү тармагында жакшы мындай долбоорлор бүгүнкү чейин сунушталган жок. Биз ушул 5 мындай тармакты алып, ошону сиздерге көргөзүп атабыз. Кант өндүрүү тармагы чын айтканда бүгүнкү күндө мындай кластердик ыкма менен иштеп, кошумча нарк чындычасы СДС бул жерде жакшы мындай жолдо кетип атат. Себеби дегенде агрегатор катары 2 чоң завод, Кайындык кант жана Кошой ачык акционерлик коомдору бүгүнкү күндө Россия Кыргыз өнүктүрүү банкынан фондунан акчаны алып, бүгүн ушул тармакты алдыга жылдырууда бир топ жеткиликтүү иштери жүрүп жатат. Биринчи жолу, мына 28 жылдын ичинде биринчи жолу былтыры биздин мамлекет ушул кант, кумшекер жагынан өзүн өзү камсыздап 100%га жетти. Бул жерде дагы бир топ көйгөйлөр бар. Бул биз слайдта көргөзгөнбүз. Бирок ушул көйгөйлөрдү биз ошол бүгүн жеке менчик болгон 2 завод менен, өкмөт менен, ошо өкмөттүн бөлүмү менен бүгүн бир топ маселелерди чечип атабыз. Бирок ушул жерде эки нерсени айтып койгум келет. Түшүгөч. Биринчиси, быйыл мына бир топ мындай сөздөр болуп атат. Баягы өзүнүн келишимдеги мындай обязательстволорун аткарбай атат деген. Биз аны бүгүнкү күндө иштеп атабыз. Мен ойлойм, завод өзүнүн алган милдетин сөзсүз түрдө аткарыш керек. Экинчиси, мына Талас областында Маймак ушул сактоочу жер бар, сактап ушул жерге жөнөтүп турган. Быйыл ал жерде 600 гектар кант кызчасы тигилген.
эгерде биз среднем 400 тонна деп эсептеген, 400 центнерде эсептегенде дагы биз ал жерден 24-25 миң тонна алып калабыз да. Бүгүнкү күндө ошол жерди эркин экономикалык зона катары мындай жакшы демилге болуп атат. Бирок ошол кезде ушул кайындык кант жана ушул кайындык кант ишканасы бир топ маселелерди бүгүн бизге коюп, ушул маселени чечүүнү ушу колго алышыбыз керек. Экинчиси сүт азыктарын өндүрүү. Бул жерде дагы СДС жакшы колго алынган, бирок эң негизгиси сатып алуу маселесинде критерийлерди биз дагы бир иштеп чыгып, бүгүнкү күндө алдыга жылдыруу максатыбыз бар. Тармакта 46 юридикалык ишкана бүгүнкү күндө иштер жүрүп жатат. Андан сырткары 450ден ашык жеке ишкерлер бүгүнкү күндө ошо сүт тармагында иштеп атат. Ал жерде да көйгөйлөр бар, мен айтып кеткен критерийлер боюнча, бирок биз аны министрлик бүгүнкү күндө иштеп чыгып, өкмөткө сунуш кылып, муну тез арада алдыга жылдырышыбыз керек. Эт тармагы боюнча бүгүн 26 юридикалык ишкана бар. Анан 200дөн ашуун жеке ишкерлер иштейт. Мен да баа айтып кеттим, 12 кайра ушул ИАЭПтин реестрине кирип, бул жерде иштеп атат. Бул тармактын дагы келечеги бар. Биз мониторинг этип, бүгүнкү күндө кайра иштетүү тармагында, эт тармагындагы ушул приоритет катары бир топ маселелерди министрлик чечип атат. Өсүмдүк май өндүрүү, чын айтканда бүгүн баягы 9 азык-түлүк коопсуздугунун 9 индикаторлордун бирөө ушул өсүмдүк майы. Биз бүгүн 37,3% гана өзүбүздү биз камсыз кыла алабыз. Ошол эле кезде ушул өсүмдүк майын алдыга жылдыруу максатында атайын мамлекеттик программа түзүп, ушуну алдыга жылдыруу бизде максатта турат. Негизи бүгүнкү күндө эки гана чоң ишканалар бар, элден аталык жана аталык өзгөн деген 2 завод иштеп атат. Кече жакында биз Кытайга барганда дагы алар айтат, эгерде ошол соя, рапс майларын, софлор майларын сиздер өндүрсөңүздөр, биз эч кандай тоскоолдуксуз канча болсо да алабыз дейт. Ошону биз мамлекеттик программа катары өкмөткө сунуш кылабыз. Чашылча жемиш кайра иштетүү тармагында бир топ иштер жакшы. Бүгүнкү күндө 36 юридикалык жак жана 274 физикалык жактар иштеп атат. Бул жерде бул ишканалар чыгарган продукция бүгүн сыртка чыгууда өзүнүн орду бар. Ошентсе дагы бул жерде бир топ аларда түйшүктөрүн айтып, биз негизинен ушул бардык 17 тармакта деген түзүлгөн ассоциациялар менен чогуу иштеп, алардын үнүн угуп, алар менен жаңыча иштөөгө биз аракет жасап жатабыз. Анан сиз өзүңүз белгилеп кеткендей, негизинен тармактар иштегенден кийин бюджетке салык төлөмдөрүнүн көлөмү боюнча дагы айткым келип кетет. 2015-тен бери биз жүргүзгөнбүз анализ. Чын айтканда бул жерде айыл чарба тармагынан тамак аш кайра иштетүү тармагындагы көрсөтүп кеттик. Алкогол тармагындагы кайра иштетүү тармагы бүгүнкү күндө республикалык бюджетке өзүнүн бир топ жакшы салымдарын кошуп атат. Былтыры биз ушу 636 миллион сомдук мындай салыкты төлөгөн. Анан баягы өкмөт бүгүн аябай жакшы жардам берип, 80%га чейин кошумча нарык салыгынан, анан баягы прибыльдан бул биздин тамак аш кайра иштетүү ишканаларын бүгүн бошотуп, ошол жерде биздин баягы жөн гана чийки түрүндө эмес, кайра иштеткен түрүндө иштеп, ал жерде бюджетти толтуруу максатында, анан жумушчу орун, миграцияны токтотуу максатындагы бир топ иштер болуп атканын белгилеп кетишибиз керек. Чын айтканда бир топ бул жерде дагы биз иштей турган кемчиликтер, проблема бар. Ошентсе дагы айыл чарба министрлиги башка биздин мамлекеттик органдарды, жергиликтүү бийликти ушул кайра иштетүү тармагына көбүрөөк көңүл бурсын деген ниеттебиз. Рахмат, сурооңуздар болсо жооп берүүгө даярмын. Суроо барбы? Келиңиз. Замир Барпаевич. Урматтуу жыйын катчылар, урматтуу Мухаммад Калышкевич. Докладты угуп туруп, бир да проблема жок экенин таң калып атабыз да, айыл чарба ушул кайра иштетүү тармагы боюнчачы. Бирок мына Санжар Турдукожоевич айтып кетти, мына 2019 жылдын 8 айынын жыйынтыгы менен айыл чарбасынын ВВПнын структурасына 1,7% түзүп атат. А былтыр ушул көрсөткүч ушул күнгө 2,2% түзгөн да.
Біз мына өкмөт бұл жерден айыл чарба продукциясын кайра иштетүүгө, жалпы айыл чарбасын колдоого бир топ мыйзамдарды кабыл алып берип атабыз. Мына көптөгөн салыктардан бошотуп атабыз. Бирок ВВПнын структурасында өсүштү байкабай атабыз да. Сиздин докладыңызда бир да проблема жок болуп атат, бир да бардык өсүш, бирок стат комитет менен иштеп атканда бул жерде өсүштү биз байкабай атабыз. Эмне себептен бул көрсөткүчтөр болуп атат? Мына слайдта бардык нерсе көрсөткөн үчүн багы бүгүнкү көйгөйлөргө мындай слайдта көрсөткөн үчүн мен көп токтолгон жокмун, бирок сиз айткандай айыл чарба мына биздин өлкөнүн ВВПсында структурасында 15%га чейин гана болуп атат. Бул төмөн көрсөткүч, биз билип атабыз. Бирок былтыры 102,7% болгон болсо, быйыл 103%дан кем болбойт. Biz onu aytıp ketişimiz келет. Анан проблема чын айтканда көп. Негизги проблеманы министрлик өзү ушул өкмөт менен, өкмөттүн бөлүмдөрү менен чогуу иштеп атабыз. Анан башка министрликтер менен дагы чогуу иштеп атабыз. Айыл чарбасында бүгүнкү болгон мамиле өкмөт тарабынан жеңилдетилген кредиттер боюнча башка маселелер боюнча бар. Жакшы эле, бирок негизинен айыл чарбасын biz реалдуу сектордун бир жакшы бир мындай тармагы катары көрүшүн, мындан дагы мындай дыйкандарга жардам берүүнү биз күчөтүшүбүз керек. Алкоголь тармагы боюнча 13-жылдан тартып бир 4 эсе кыскарыптыр да. Бул эми бир четинен жакшы көрүнөч. Балким эл болсо азыраак алкоголь суусуңдарын ичип калдыбы деген ойдо болоюн десем, бирок сиздин жазган эмеңизде жазып атат да бул жерде. Одной из главных причин снижения объемов производства является стабильно растущая доля теневого оборота депчи. Ушунча жылдан бери мына бизде Мухаммед Калышкеч канча деген укук коргоо органдарыбыз бар. Ушул экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча баары эле бүгүн экономикалык жактан күрөшүүнү жүргүзүп атат, бирок ушул эмнегедир ушундай жазылып атат да. 4 эсе кыскарыптыр да. Мен ойлойм, өтө деле мындай азыраак ичип калды деп деле айта албайбыз. Пиводан алсак да, эмеден алсак дагы бардык жерде мына канча ресторан, канча магазиндер сатып атат. Бирок мен ойлоп атам, ушул эң негизги причина мына могу Көмүскөйдөгү жаткан эмелерде өндүрүп аткан, сатылып аткан. Мына мыйзамда кабыл алып бергенбиз, жанагы автоматташтыруу, маркировка боюнча аныбыз дагы ишке кирип атат. Бул жерде бир эле нерсе ойго келип атат. Балким ушундай күчтүү лобби ошол мыйзамды дагы ишке ашырбай атат деп. Мен ойлойм, бул жерде бардык отурган ушул күч органдар дагы как сигнал болуш керек. Экономика министрлиги, айыл чарба министрлиги көзөмөл кылган бардык ушул тармакка. Ал жагынан туура, чын айтканда акыркы жылдары ушул алкоголь тармагында бир топ биз показатель ылдышып кеткен, мойнубузга алышыбыз керек. 2017-жылы март айынан бизге ушул тармак өткөн. Жылына 1,5 миллион далга чейин чыгарып жүргөн, мисалы аракты алсак, бүгүнкү күндө 440-441 миң гана далга түшүп кетти. Биз быйылкы жылы бюджеттин толушуна 867 миллион сом каралган. Ошол арак тарабынан биз аны толук аткарып беребиз. Себеби дегенде биз жакында бул жерде субъективный, объективный факторлор аябай көп экенин көрүп, биринчи кезекте менеджерди ошол начальник управления алмаштырдык. Бүгүнкү күндө бир топ жакшы иштер болуп атат. Отставаниянда бир топ 2 айдын ичинде азайтып алдык. Жылдын жыйынтыгы менен ошол акциз арак боюнча 100%га аткарылат. Аны мен лично өзүм мойнума алам. Дагы кимде кандай суроо бар? Суроо жок болсо отура бериңиз анда. Мен өзүм оюмду айтып коеюн бул боюнча. Андан кийин чечимге өтөлү. Билесиздер, айыл чарбасы биздин регион. Урматтуу президентибиздин саясаты ушул айыл чарбасы регион менен экөө бир. Экөө кандай өнүгөт, ошого жараша регионубуз, анан социалдык маселелер чечилет. 70% элибиз айыл жеринде жашайт. Жалпы калктын 14% айыл чарбасы менен алектенет экен. Ал эми жана экономикалык жактан иштөөгө жарамдуу адамдардын 32%, же болбосо 500 миң адамдан ашыгы бул айыл чарбасы менен алектенет. Бирок карап турсак, азыр сайыз убагында мисалы 40%га чейин айыл чарбасында ички дүң продукциянын үлүшү болгон. Ички дүң продукцияда үлүшү айыл чарбасы.
азыр мына 15% мына жылдан жылга азайып баратат. Бул эми жакшы, бир жагы жакшы болушу мүмкүн, себеби дегенде экономиканын башка секторлор өнүгүп, коммуникация сектору өнүгүп, улам барган сайын ичкүдүн продукцияда өзүнүн үлүшүн кеңейтип баратат, айыл чарбасы кыскарып атат. Бирок биздин максатыбыз, эгерде региондорду көтөрөбүз десек, бул айыл чарбасын көтөрүш керек. Өзгөчө жумушчу орну бизде айыл чарбасында да. Кимдин жери бар, жерди иштетет, мөмө жемишти өстүрөт, кайра иштетет, малды багат, ушулардын бардыгы тең айыл чарбасына тиешелүү. Мына ошолорду карап турсак, жылдан жылга мына министрибиз айтты, азыр каражаттар бөлүнгөнү көп. Лизинг программасы боюнча техникалар келип атат. Негизги айыл чарбасына келе турган жанагы кайра иштетүүчү ишканаларга бардыгы салыктан бошогон. Жеңилдиктер айыл чарбасында абдан эле жакшы. Жер боюнча салык бизде жокко эсе. Кайра иштеткен айыл чарбасы өндүргөндөгү салык жокко эсе. Мына ушулардын баарын карап турсак, бизде мамлекеттик саясат туура эле жакка баратат. Бирок ошентсе дагы биз азыр өзүбүздүн айыл чарбасындагы жаңы технологиялар, сапат жагына көңүл бура албай атабыз. Мисалы үчүн айыл чарбасын каржылоо боюнча кредиттер мына жылдан жылга 5 миллиард, 6 миллиард сомго чейин чыгып атат. Ошонун 68% бул мал өндүрүүгө алат экен кредиттерди. 16% дыйканчылыкка алынат экен, 17% гана кайра иштетүүгө алынып атат. Ошо алган кредиттердики 17 гана пайыз. Азыр бир 6%дан берип атабыз. Ошо 17 гана пайызы. Бул эмнени түшүндүрөт? Демек, продукция сырье боюнча, чийки зат боюнча колдонулуп, же болбосо башка жака сатылып атат. Кайра иштетүү 17 гана пайыз болот. Булардын баарын карап турсак, бизде дагы иштей турган иштер абдан көп. Мен азыр малдын асылдуулугу боюнча эле айтайын, себеби дегенде кандай эт берет, кандай сүт берет, ошого жараша бизде кайра иштетүү пайда болот. Мынакей Голландияда бир уйдун саны бир жылда 9000 литрге жетет экен. 9000 литр. 1991 жылы бизде 500 000 баш саан уй болуптур. Сайыз убагында 91 жыл мисалы үчүн бир уйдан орточо 2,3 миң литр саан сүт алчу экенбиз. Голландия 9000, 90 жылы биздики 2,5 жетпеген 1000 литр сүт алчу экенбиз. 2018 жылы быйыл саан уйдун башы 1 миллионго жетти. Сайыз убагынан 2 эсе өстү. Ошонун ичинен 818.586 бул саан уй. А уйдан саап алган сүтүбүз бир жылдыгы 1,13 миң литрге 2 эсе түшкөн. Голландия эмес, биз сайыз убагындагы саанга келдикпиз азыр. Муну карап турган, бул жагынан иштетсек болот да. Ошон үчүн биз жаңы сорттор, асыл тукум мал деп атканыбыз ушул болуп атат. Азыр мынакей министрибиз айтып кетти, 87 айыл чарба азыктарын кайра иштеткен 87 ишкана биздин жалпы рынокко өзүнүн продукциясын сатканга укук алды. Мына 2 жылдын ичинде биз 87-ге жеткирдик. Же болбосо 30-тун тегереги болчу, 28 эле болчу. Бу жерде Калыс Туратбекович айтат болуш керек. Азыр 87 ишкана болду. Ошонун ичинен 28 бал сатат тышка. Сүтү 23, балыкты 20 ишкана сатат. Этти 12 ишкана. Сууну бир эле ишкана сатат экен, башка жакка. Мына 87 гана ишканада биз азыр айтып кетебиз дагы кандай жетишпегендиктер бар. Эми өзүбүздө жакшы жаңы стандартка келаткан ишканалар пайда болуп атат. Мисалы үчүн Ысык Атада томат кейжи 1000 тоннага чейин, жылына 30 000 тоннага чейин томатты кайра иштетип атат. 200-300 киши иштейт бул жерде, 250-300. Мына Кошой кант заводу боюнча азыр айттыңар. Прод Импекс, Адал азык деген. Анан сүт чыгарчу заводдор азыр ачылат. Жакында эле мына Нарында ачтык, 150 тонна күнүнө. Жакында ачылат бизде Токмокто. 200 тонна күнүнө иштеткен.
То есть биздики кайра иштетүү жагы келатат, бирок сапат жагына дагы келе элекпиз биз. Себеби дегенде биздин өзүбүздүн малыбыздын сапаттуулугу сүт берүү боюнча, эт берүү боюнча жана башка көрсөткүчтөр боюнча дагы артта калып атабыз. Азыр эми дагы иш-чараларды кабыл алдык. Мисалы үчүн 14 сомдон алган сүттүүлүгүнө жана майлуулугуна жараса азыр 20 сомдон болуп калды. Ошо биздин жана кайра иштетүү ишканалары улам барган сайын конкуренция келатат, улам барган сайын сүттүн, эттин баасы чыгып келатат. Майлуулугуна жараша кээ бир сүттөрдү бизде райондордо 25 сомго чейин алып атат. Кант кызылчасы боюнча айттыңыз. Биздики 8 эсе өстү. Кант кызылчасы мынакей 2 завод иштей баштады эле. 110 000 киши ушу кызылча менен иштеп атат. Жана 500 000 киши болуп атпайбы айыл чарбасы. Ошонун 110 000-и азыр кызылча менен иштеп атат. Бюджетке салык төлөмдөрү 18 эсе өсүптүр. 2012 жылы 22 миллион эле сом болсо, 2018 жылы 420 миллион сом төгүптүр кызылчачылар. 1800 адам ошо 2 заводдо иштеп атат. То есть бизде эгерде кайра иштетүүнүн ордуна койсок, сөзсүз түрдө айыл жеринде жанагындай ишканалар ачылса, биздин элибиз ошол жерден жумуштап, ошол жерден айлыгын алып, региондордо элибиздин турмушу өзгөрөт деген ойдон. Ана мына Алтынай Сейитбековна туура маселени көтөрдү, алкоголдук ичимдиктер боюнча. 1 миллион 500 далдан 441-ге түштүр. 3 эсе, 4 эсе түшкөн. Салыктар да ошончо түшкөн. Мен деле ойлойм, ошончолук 4 эсе арак, спирт жана ичүүчү ичимдиктер азайып калды деп. Ошон үчүн биз жана кабыл кушпакпыз. Фискализация маселесин биринчи очередде, маркерлөө маселесин биринчи очередде отура бериңиз. Биринчи очередде кылбасак, биринчи кезекте. Сонда тужу коюлат. Мына экөөңүздөрдүн милдет. Мына ошого көрүнүштөр болот. Анда импорт көп керди, анда импорттан алышыбыз керек да. Арак, коньяктар импорттан көп кирип атса, эгер биздин заводдор кыскарта турган болсо, анда импорттан келип аткан салык канаке. Булар боюнча дагы абдан көп мүчүрүштүктөр бар. Мына бизде 14 азык-түлүк өзү азык-түлүк коопсуздугу боюнча программабызда каралган. Ошондо мынакей эт, сүт, нан, май, кант ушул сыяктуу өзүбүздөн чыга турган продукция менен сүт, эт, эт да кээде кирип атат башка жактан. Сүт менен өзүбүз камсыз кылып атабыз десек, статистикада да айтыш кыйын болуп атат. Ошон үчүн бизде, урматтуу Эркин Ибраимович, биз канча керек дейбиз, ошону чыгарышыбыз керек. Кээ бир экспортко кетиши мүмкүн, бирок өзүбүз камсыз кылабыз деген саясат тап келиши керек. 2018 жылы 2019 жылы 2 жылда 102 ишкана ачылды ушу кайра иштетүү боюнча. Жалпы жонунан азыр иштеп аткан кайра иштетүү тамак аш тармагында 353 ишканада 21 000 адам иштеп атат республика боюнча. Көбүнчөсү мына Ысык көлдө, Чүйдө, Бишкекте, Ошто болуп атат, Ош шаарынын тегерегинде. Булардын баарын тең. Мындан тышкары жана жеке ишканалар, юридикалык жактарды түзбөгөндөр 10 000ден ашык ишкана иштеп атат ушу кайра иштетүү тармагында. Булардын баарын тең колдоо мамлекет жагынан жакшы эле болуп атат. Эң башкысы ошо кредиттик ресурстарды биз көбүрөөк алып келишибиз керек. Анан өзгөчө биздин кайра иштетүү тармагындаларга окуу, аларды уюштуруу, билим деңгээлин көтөрүү боюнча Эркин Ибраимович, ушул боюнча иш жүрүшүбүз керек да. Бул милдет губернатор дейбиз, эми область жетекчилери, урматтуу областта жетекчилер, акимдер, айыл өкмөттөр мына ушул биринчи милдет ушул да. Чыгарган, өстүргөн, баккан малынын чийки зат менен саттырбай, ошол жерде кармап калып, жумушчу ордун түзүп, кайра иштетип сатсак, мен ойлойм, жергиликтүү бюджеттин дагы толуп, алардын дагы өзлөрүнүн маселелери, жергиликтүү маселелери жакшы чечилмекте. Буга көңүл бурушубуз керек. Эркин Ибраимович эми жаңы келди, мен ойлойм, жаңы жетекчи болду, азыр өзүнүн программасын даярдап атат бул боюнча. Кайсы райондо, кайсы айылда кандай ишкананы ачсак болот, бардыгын жазып атабыз.
Мына былтыр картошка боюнча проблема болду. Быйыл да жакшы чече алган жокпуз ошону. Фасоль боюнча Таласта акырындан келатат, кайра иштетүү боюнча. Фасовкасы келатат. Башка жакка сата турган баягы товардык өзүнүн сапаттарын кайра даярдоо боюнча келатат. Бизде түштүктө мисалы үчүн тамеки эмне болуп атат? Пахта эмне болуп атат? Булардын баары жана кызылчада эле өзүнчө кластер болчу өсүмдүктөр. Мына ушу 5-6 өсүмдүктү эле кластерге алып келип койсок, калгандары болсо мөмө жемиш кандай өнүгүп атат. Буларды да кайра иштетүү системаларын баарын тең ордуна коюшубуз керек. Дагы бир жолу силердин көңүлдөрүңүздү бөлүп кетем, урматтуу областтын райондун жетекчилери угуп атат, акимдер. Кайра иштетүү маселесине көңүл бурушубуз керек. Биз ошондо региондун маселесин чечебиз. Башка сөз жок болсо анда чечимге. Улукбек Тойчубаев, келиңиз. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкевич, өзүңүзгө белгилүү болгондой 2018 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен өкмөт өз ара келишимге кол коюшкан 5 жылдык программада азыр иш алып барып атабыз. Ушул жерде бир мындай неме бар да, программа ал ичинде. Ушу киреше алып келүүчү проектлерди ишке ашыруу боюнча. Бүгүнкү күндө 5 областта Баткен, Ош, Жалал Абад, Нарын, Талас областында 38 проект ишке ашты. Ошонун ичинен басымдуу көпчүлүгү 90% ушул кайра иштетүү өнөр жайына тиешелүү. Бунун ичинде баягы сүт азыктарыны, этти, жүндү кайра иштетүү кичинекей чакан ишканалар курулган. Бирок тилекке каршы биз өткөндө мониторинг жасаганда толук кандуу иштебей атат ар кандай маселелер менен. Кээ бир жерде инфраструктура маселеси чечилген эмес, баягы подключение электролинияларга. Анан мен губернаторлорго, акимдерге кат менен кайрылгам. Мен сизден суранат элем, ушул жерге чечимге бир пункт менен киргизип койсок, ушул 38 проекттин ишке мындай толук кандуу иштешини камсыз кылуу боюнча тапшырма берип койсок да, акимдерге, анан область жетекчилерине. Себеби эртең күндө биз отчет бергенде мына партнерлордун алдында дагы кичине туура эмес көрүштүү болуп калышыбыз мүмкүн. Туура протоколго киргиле. Рахмат чоң. Дагы Сүт өндүрүүчүлөр боюнча жазып кетиптир. Эң негизги маселе бул болсо жанагы толук кандуу жана мощностьтер иштебей атат, анткени сырье жок деп. Мына биздин министрликтин да сунушу болуп атат. Бизде 1000 деген канча 100 000 деген кишилер пособие алат. Ошол ар бир үйгө уй сатып берелик. Алар болсо ошол как сырье катары тапшырсын. Мына бул жерде эң биринчи ошо сырье жок деп атат. Ошол программа как программа катары. Балким бир тармакты ошол менен эки маселени чечебиз. Биринчиден эл болсо жашоосу жакшырат и сүт өндүрүүчүлөр дагы мындай конкреттүү түрдө уже сырье алат. Ошону может быть как программа катары бир тапшырма катары бербейликпи? Социалдык өнүктүрүү министрлик, айыл чарба министрлиги менен экономика министрлигинин иштеп чыгып. Бул жерде наверное жанагы акча менен камсыз кылып, как кредит катары бересизби же суда катары бир-бирден уй сатып берелик. Алар болсо ошол продукциясын тапшырсын. Баарына мен ойлойм жакшы болот. Бир эки чоң маселе чечилип калат эле. Туура маселе. Аны тиги социалдык өнүктүрүү министрлиги, айыл чарба министрлиги, экономика министрлиги иштеп чыгышыңыз керек да. Мына быйылдан баштап малды лизингке берген башталды, туурабы? Мына көлдө чоң айыл чарба кооперативи малын лизингке берип сатып атат. Лизинг программасы мал боюнча да кетти азыр. Мурун техника боюнча эле, азыр мал боюнча кетти. Муну дагы ошол жакка бурсак болот азыр айтып аткан. Бул социалдык маселе чечүүгө абдан жакшы жардам берет да. Башка кимде суроо бар? Анда чечимге келели. Алтынай Сейитбекова менен Улукбек Тойчубаевич айткандай, суроолоруна маселелерин кошолук, анан кабыл алалык. Келиңиздер, добуш берип коюңуздар. Рахмат, бир добуштан чечилди. Үчүнчү маселе 2019-2020 жылдын күз-кыш мезгилине экономика тармактарын жана калкты даярдоо боюнча. Баяндамачы Эмил Кубатович, келиңиз. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкевич, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү жана жыйындын катышуучулары. Уруксат берсеңиздер, энергетика секторунун 2019-2020 жылдарын күз-кыш мезгилине даярдоо жүрүшү жөнүндө маалымат берип кетейин. Негизги жыйынтыктагы төмөнкүлөр. 2019 жылдын 26 сентябрда токтогул суу сактагычы суунун көлөмү 17 миллиард 192 миллион куб түздү.
Ал эми 2019 жылдын ошол эле күнүнө караганда 2,1 миллиард куб аз. Былтыр бул көрсөткүч 19 миллиард 302 миллиард куб түскөн. Кыргыз гидрометтин 2019 жылдын 10 апрелинде номер 07/2 613 божомолу боюнча 2019 жылдын вегетация апрель-сентябрь мезгилинде токтолуу суу сактагычына суусун кирүүсү орточо көп жылдык ченемдин 86%-ын түзөт. Суу энергетик эсептөөлөргө ылайык 2019 жылды 1 октябрда токтолуу суу сактагычында 17,2 миллиард кубка жакын көлөмдө суу топтоо пландаштырылууда. Бул 2018 жылга 19,3 миллиард куб салыштырганда 2,1 миллиард куб метрге аздык кылат. Электр энергия өндүрүшү 2019 жылдын 8 айында 9 миллиард 890 миллион киловатт саат түзүп, 2019 жылга салыштырмалуу 205 миллион киловатт саатка же 2,6% аз болду. Республикасынын энергетика системасы Борбор Азия энергетикалык бириккен системасынын негизги элементтеринин бири болуп саналат жана Өзбекстан жана Казакстан энергия системалары менен катар режимде иштеди. Республика боюнча 2019 жылдын 8 айында 1 миллион 600 миң гигакалорий жылдык энергия өндүрүлдү. Ал эми 2018 жылдын ушул мезгилиндеги көрсөткүчкүнө салыштырмалуу болсо 121 миң пайызга аз же 7,2% аз өндүрүлгөн. Газпром Кыргызстан линиясы аркылуу 2019 жылдын 8 айында республикага 169 миллион куб көлөмдө табигый газ келди. 2019 жылга салымыштары келип түшкөн газдын көлөмү 6,5 миллион куб аз. Мунай газ чыгаруу тармагында 2019 жылдын январь-август айларында өндүрүшүнүн көлөмү 12-8 жылга салымыштары почти 17%-га көп болду. Белгилей кетсек, белгилей кетчү маалымат бул бөлүштүрүүчү электр компаниялар жана ири өнөр жай ишканалар тарабынан электр энергиянын керектөө лимитин сактоосунда электр энергиянын коюлган лимитинен бөлүштүрүүчү энергия компания тарабынан 136 миллион саат электр энергиясы пайдаланган. Ири өнөр жай тармагын 97 миллион киловатт, жалпысына республика боюнча 39 миллион киловатт саат электр энергия ашык пайдаланган. 2019 Кыргызстан энергетика тармагына түшкөн 9 миллиард 449 миллион киловатт саат электр энергия жоготуулары 5,5%-га же 519 миллион киловатт саат электр энергиясын түздү. Бул деген 2018 жылдын январь-август мезгилинде караганда 3,7 миллион киловатт саатка көп болду. 2019 жылдын 8 айында бөлүштүрүүчү компаниянын техника экономик көрсөткүчтөрү 2018 жылдын ушул эле мезгилинин салыштыруу оң тенденция жактырууда. 2019 жылдын январь-август айларында бөлүштүрүү энергия компаниялар тармагында электр энергиянын жоготуулары 11% же 855 миллион киловатт саат түздү. Бул деген нормативден 19,9% түзөт же 0,17%-га аз. Жана 2018 жылдын ушул эле мезгилине салымыштары 0,8%-га аз болду. Анткени жоготуулар 12%-дан же 93 миллион киловатт саат түскөн. 2011 жылдан баштап жалпы электр бөлүштүрүүчү компаниялардын электр энергиясы жоготуусу жыл сайын кыскарып турат. Эгер башында болсо 22% түскөн болсо, ал эми бул көрсөткүч 2019 жылдын 8 айдын ичинде 11,2% түздү. Жылуулук энергияда жоготуулар Бишкек жылуулук тармагында
боюнча 27,8%, Кыргыз жылуулук энергия 24%, Бишкек жылуулук энергия боюнча 22% түзгөн. Ошол эле учурда айрым ишканаларда жылуулук энергияда жоготууларды кыскартуу боюнча жетишсиз иш-чара жүргүзүлдү. 2030 жылдын январь-август айларында бөлүштүрүүчү электр компания берилген электр энергия үчүн акча каражаты чогултуусу 103,9% түздү. 2000 жылдын ушул мезгилине салыштыруу 1,2% аз. 2011 жылдан бери бөлүштүрүүчү электр компаниялар тарабынан берилген электр энергиясы үчүн акча каражатын чогултуу жыл сайын өсүп жатат. 2019 жылдын 8 айында 103,9% түздү. 2030 жылы берилген жылуулук энергиясы үчүн акча каражаттарын чогултуусу Бишкек жылуулук тармактары боюнча 117%, Кыргыз жылуулук энергия 107%, Бишкек жылуулук энергия боюнча 101% түздү. 2009 жылдан 1 июлундан 1 миллиард 142 миллион сом карата керектүүчүлөрдүн колдогон электр энергиясы бөлүштүрүүчү компания дебитор карыздары жылдын башынан жалпысына 415 миллион сомго же 28% азайды. Ушул эле учурда 2019 жылдын январь-август айларында калктын дебитор карыздары 155 миллион сомго же 44% азайып, 2019 жылдын 1 сентябрь карата 445 миллион сом түздү. Ал эми бюджеттик керектүүчүлөрдүн карызы 8 айдын ичинде 50 миллион сомго же 15% азайып, 2019 1 сентябрь карата 280 миллион сом түздү. Анын ичинде дебитордук карыздар республика бюджет боюнча 89 миллион сомду, жергиликтүү бюджет 59 миллион сомду. Ош жылуулук камсыз ишканасы кечирип коесуздар, убакыт эле болду, эле статистикаңызды токтотуп эле эл кызыктырган конкреттүү эле суроого жооп береличи. Көмүр эмне болот? Газ эмне болот? Мазут эмне болот? Көмүр калган болсо эми тиги Айтмамат Кошоевич болсо эми энергетика боюнча айтып берсин. 5-6 суроого жооп береличи. Кандай болот? Канча түштү? Тендерлер эмне болду? Көрсөткүчтөр жакшы. Республика боюнча 980 миң тонна казылды. Бул былтыркы жылга салыштыргыча 5,4% өсүш бар. Региондор боюнча бөлүп кетсек, түндүк аймагында 308 миң тонна казылган, түштүк аймагы боюнча 674 миң тонна түздү. Мазут боюнча тилекке каршы өзүңөр билгендей тендерлер болбой калды. Жаңасы тендерлер жарыяланды. Бул техника жактан болбой калды. Себеби электрический станция менен Кыргыз нефтегастын ортосунда бир талкуулаулар болду. Бул азыр токмой менен маселе чечилет. Коркунуч барбы мазут жок болсо? Iya. Korkunuç var mı? Жылуулукта. Бүгүнкү күндө коркунуч жок. Ош ТЭЦте 4 миң мазут бар. Бүгүнкү күндө Бишкек ТЭЦте 1200 тонна бар. Бирок тендерди жарыялайбыз. Азыр технический жактан маселеде чечилди. Кыргыз нефтегаз азыр күнөөлөгөндө туура эмес. Себеби Ош ТЭЦтеги казандары технический подаж, вязкость жагынан 6,8 вязкость пайызга чейин болуш керек экен, бирок ага негиз карабастан токтом чыгарып атасыңар силер, Мухаммед Дүйшекевич. Бул маселе мындай, 37 миллион сом дагы кошулса болот, себеби мазуттун суюктугуна жараша. Бул маселе чечилди, бирок ийимки жылда бул маселени караш керек. Ош ТЭЦтин казандарын сафар сумкасын модернизация жолго барыш керек. Жыл сайын мындай маселе болобуз. Эми ал техникалык маселе. Мен Кыргыз нефтин деле мындай коргобой, бирок адагы өзү кызыкчылыгы болуш керек да. Биз эми өкмөттүн токтому менен бекитип бердик. Канчадан мазутту тапшырыш керек, сатыш керек да. Биз ошону планда аткарышыбыз керек. Мына конкреттүү суроо. Жалпысына биздер экономикабызга
2,5 миллион тонна көмір керек. 2,5 миллион тонна. Бюджеттік ұйымдарға 236-240 мың тонна бюджеттік ұйымдарға. Халқыбыз 1 миллион 120 мың тонна көмір. Андан тышкары 1 миллион 140 мың тонна бұл біздің Бишкектегі жылулық борборуна. Мына ушулар боюнча кандай болот? Тендер өттү деңиз. Ким каякка пастап неме кылып атат, көмүр ташып атат, кандай акыбалда болуп атат? Кыштан аман эсен чыгабызбы? Элибиз жылуулукта, электр энергиясында бар менен камсыз болобу? Ушулар боюнча айтып бериңиз. Кыскача. Туура айтасыз, Мухаммед Душкевич, мындай рискилер аябай чоң болгон. Жакын арада эле бирок бүгүнкү бул маселелер чечилди. 3 компоненттен болгонда эми мындай карап көрсөк, көмүр жактан Актала, Нарын, Атбашы, бая Турук кени кечирээк ишке киргизгени, бирок бүгүнкү күндө маселе жок. 70 тонна даяр көмүр. Сардар менен Кенчстрой көмүрдү камсыз кылып атат. 3 райондо бул көп болсо 52 мың тонна түзөт. Кара кече болсо ТЭЦ-ти 680 мың тоннаны берет. Срыв болбойт. Канчасын берди? Азыркы бүгүндө мен ТЭЦ-ке барганда 106 мың тонна турган. Азыр дагы график менен келатат. Кара кече дагы 68 мың тонна коет. Анан графиктерин эми айдага кичине көбөйтөбүз. Срыв болбойт. Биз мындай айтсаңыз, жылытуу сезонуна киребиз да, мына жакында, мына 30-у, 29-у аябай суук болот деп атат, туурабы? Ошондой учурларда балким биз быйыл эрте баштап кала турган болсок, сезон башталарда канча көмүр болуш керек, канча мазут болуш керек бизде? Ошолорго камсыз кылган үлгүрөбүзбү? Үлгүрөбүз. Проблема болбойт. Болбойт проблема. Запастар бар, мен айтып кеттим, Ош ТЭЦ-те, анан Бишкек ТЭЦ-те. Анан экинчиси, мынакей калкыбызды көмүр менен камсыз кылуу боюнча. Өзгөчө область жетекчилери, акимдер, мэрлер. Кышында борборубузга кирсек деле, областтын борборлоруна кирсек деле, райондун борборлоруна кирсек деле, ал жерде өзүнчө эле шахтада жүргөндөй болосуң да. Бардыгын ошол долбоордук көчөгө алып барып, мешогу менен, КАМАЗ менен, чоң машина менен жыйнап, анан ошол көчөдө туруш керек. Гүл, көмүр, чаң, бардыгы ошондой уюштуруп атасың. Ошондо өзүнчө бир, бул көмүр деген бизге эми 20-30 жыл баары элибиз пайдаланат да, туурабы? Дагы турмуш анын ордуна газ барып, мазут барып, электр энергия барып кетпегенден кийин көмүр менен барып пайдаланабыз. Шу райондун борборлорунда, областтын борборлорунда өзүнчө жай кылып, рекламаны коюп койсок болбойбу? Азыр мынакей чүйдө, өзгөчө Алтынбек Абдывасильевич. Мындан Токмокко чейин чыксаң, Кеминге чейин, бияктан Карабалтага чейин барсаң, жолдун бою бүт көмүр болот азыр. Ошону өзүнүн жайын коюп, рекламасын коюп, жарандарга айтып, жолдун боюнда эмес, ал өзүнчө бир жерде, өзүнчө склад болот, өзүнчө жай болот. Ошол жака жана чоң көмүр ташыган машиналарды алып барып уюштуруп койсок болот да. Канча жылдан бери ушинтип келет. Анын чаңы кайра көчөгө түшөт. Көчөдөн машина өтөт, анан шаарыбыз жана экология бузулуп атканын бир элементи ушуда. Ошон үчүн сиздерге тапшырма, көчөнүн боюнда көмүр түшүргөн склад болбосун. Жакшынакай кылып, айылдын чекесинде кылып койсо болот да. Сөзсүз эле магазин жанында сатыш керек бул көмүрдү. Илгери андай картина жок эле да. Ушунун баарын алып келип, остановканы, аялдаманын жанына алып келип көмүр саттырып койдуңар. Урматтуу область жетекчилери, акимдер, сиздер дагы Эмил Кубатович, ошону көзөмөлдөп, бардыгы тең, экологияны бузбаган, элибизге ыңгайсыз көмүрдүн гүлүн жуттуруп атабыз, чаңын жуттуруп атабыз. Ушулардын баарын жок кылышыбыз керек быйыл. Быйыл ушул маселени чечсеңиздер деп ойлойм. Мындан тышкары экинчи маселе. Бул эми 587 отун базалары болот экен республика боюнча. Ушу 587 орунду таап, жакшынакай кылып, контейнер бар болсо, контейнерин койдуруп сата турган бизнесмендерден ошол шартын түзүшүбүз керек. Экинчиси баасы боюнча. Кандай болот баасы быйыл? Баасы, быйылкы баасы былтыркыдай эле, мындай эле
чоң өсүү жок. Буюрса, просто мындай болуп атат да, Мухаммед Калдырович. Кыш келгенде биз деле мен деле азыр элге кайрылып кетет элем. Себеби кышты күтпөй эле азыр баасы мындай приемлемо болгондо асыр алса, кар жаагандан кийин мындай ажиотаж болуп кетет да, анан баа өтүп кетет. Азыр мындай кылыңыздар, биздин монополияга каршы кызматыбыз бар, сиздер барсыздар. Элге айтышыбыз керек. Кара кечеде баланчадан баасы болот, жана башка шахталардан баасы мынча болот. Анан базаларга барса баасы мындай болот деп, бардыгын реклама кылып, телевидениеден массалык маалымат каражаттарынан берсеңиздер, ошол туура болот деп ойлойм. Анан кээде мындай болот да, бир жерде мисалы 3000 сом болса, ошол эле көмүр башка жакта 6000, 7000 болуп атат. Биз лицензияны берип, элдин байлыгын, карьерди ошол бизнесменге берип аткандан кийин, аны да айтыш керек да, могу жерге сиздин кирешени кошуп туруп, алып барганда бул жерге момундай көмүр барыш керек деп айтыш керек да. Туурабы, урматтуу область жетекчилери? Ошондой да, эсептеп чыксак болот да. Мына ушунда тез аранын ичинде колго алыңыздар. Макулбу? Ооба. Үчүнчүсү газ боюнча. Газ боюнча быйыл канча калктуу конуштарга газ жетти? Газпром тарабынан? Канча конушка, канча элге? Бул газификация өсүм планына кетип атат. 30-жылга чейин 60%га чыгат. Бүгүнкү күндө 30%дан ашты. 30%дан. Быйыл дагы бир калктуу конуштарды өткөндө мынакей президентибиз катышып, Газпромдун жетекчиси менен Токмокко чейинки канча бир километрдик газопроводдун линиясын ачып турабы? Мына ушундай иштер жүрүп атат. Газ боюнча дагы Азиз Эмилбекович, Бишкек шаары боюнча да. Мына мен 2 жолу Болот Абилдаев менен сүйлөштүк. Ал киши да айтып атат. Мен газ боюнча жаңы курулган үйлөргө газ алып барып, ошол жылытуу системалары, жанагы көмүр менен жакпай, ТЭЦке улашам деп жолдун баарын кастырбай, ошо газ менен алып барайын деп атат. Ушул боюнча 18-жылы иш жүргөн жок. Сиз да ошону карап, жакшылап көңүл бөлүп, жаңы микрорайондордун баары газ менен болуш керек биздики. Же болбосо электричество менен болуш керек. Но электричество бизде азыр жетпейт. Бизнес өнүгүп атат, экономика өсүп атат, а биздин куруп аткан гэстерибиз жок болуп атканынан жетишпей атат. Ошон үчүн газ тарабына мынакей Газпром абдан чоң көңүл бөлүп атат, социалдык маселелерге дагы. Газ боюнча проблема болбойт деп айтты. Кайсы жерге алып бер десеңер, алып барып ошол жерге газга бардык системасын кошуп берели деп атат. Бул боюнча өзүнчө программа кабыл алышыбыз керек. Өкмөттүн программасын кылалы. Ошонун эсебинде Бишкек шаарына да, Ош шаарына да газы бар райондор дагы жагып атат көмүрдү, резина жагып атышат. Жанагындай көрүнгөн жерде складдарды ачып атышат. Ушулардын баарын тартипке салыш керек. Жергиликтүү бийлик, областтын жетекчилери, акимдер. Бул боюнча да рейд кылып текшеребиз, кайсы жерде, кайсы көчөдө кандай склад, көмүр сактоочу жайларды ачып атасыздар. Үчүнчү маселе, бюджеттик уюмдар боюнча проблема жокпу? Урматтуу жетекчилер, мына саламаттык сактоо, билим берүү системасында, социалдык өнүктүрүү системасында сиздерде проблема жокпу? Акча каражаты боюнчачы? Бактыгүл Жаныбековна. Акча каражат боюнча проблема жок. Биз баарын убагында каршылоого аракеттер кылып атабыз. Айыл өкмөттөргө баарын карап чыктык. Бүт жетишпеген көмүрлөрдү биз акча каражатын бөлүп беттик. Сизде маселе жокпу? Мен бир нерсе айтып койсом болобу? Кыска. Былтыркы кемчиликтерди биз анализдедип, ошол эске алдык биринчи. Анан мониторинг катары областтардын баарын кыдырып чыктык комиссионно. Азыр мониторинг негизинде бир 96 энергосектор, 97 тепло сектор даярдык бар. Бирок ушул отопительный сезонго чейин бул кемчилик баарын ордуна коебуз, 100% даярдык болот. Суроо жок болсо анда отурабыз. Айтмамат Кошоевич, келиңиз. Айтмамат Кошоевич, сиз эми баяндаманы окуп эле эки эле суроого жооп бериңизчи. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү, канча электр энергия чыгат, быйыл кандай чыгабыз, эмдиги жылкыга жана келерки жылкыга суунун көлөмү боюнча коркунуч барбы жокпу, бул бир. Экинчиси, ТЭЦке түшүп аткан көмүр боюнча тендердин акыбалы кандай болду? Бул мына эки суроого жооп берсеңиз. Анан үчүнчүсү,
чоң кестерде болуп аткан реконструкция маселеси боюнча кандай жүрүп атат, ал жанагы биздин сезонго даярбы, даяр эмеспи? Мына 3 эле суроого. Баяндаманы баяндамай эле коюңуз. Рахмат. Урматтуу Мухаммедкалый Дүйшекеевич, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бүгүнкү күндө энергия сектор кышка даярдык иштерин кызуу жүрүп атат. Азыркы күндө Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү жана Эмил Кубатович да айтып кетти. Азыр 17,2-ге чыкты. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 2 миллиардка азыраак. Суунун мал абожа сезонунун башталды деп айтып атабыз. Кыш мезгилинде бул биздин электр энергияны толук өндүрүп, керек чөйрөтүүчүлөрдү толук камсызлаганга быйылкы жылы жетет. Коркунуч кийинки жылында бар. Бул жылдын аягында, то есть отопительный сезондун аягында 11 миллиард киловатт саат, 11 миллиард куб менен чыгабыз деп атабыз. Бул кийинки жылга барганда суу тартыш болуп калышы мүмкүн. Быйылкы жылы суу бул кыш күз мезгилинде суу тартыш болбойт. Электр энергия өндүргөнгө толугу менен жетет. Товар обмен боюнча өлкө мамлекеттер аралык келишим боюнча Казакстан мамлекетине 270 миллион киловатт саат электр энергия бердик. Азыркы күндө ал кайтарып алып атабыз. Өзбекстан мамлекети дагы сурап келген, аларга берген жокпуз. Бир гана ошо Казакстанга 270 миллион киловатт сааттын теретесинде товар обмен болду. Азыркы күндө эң көп электр энергиясын керектөөчүлөр пайда болду. Булар мыйзам тарабынан жөнгө салынбаган керектөөчүлөр пайда болду. Бул майнинг фермалар. Бүгүнкү күндө 45 майнинг ферманы өчүрдүк. Булар аябай көп электр энергияны керектеп атат. 136 мегаваттын теретесинде керектөөнү биз өчүрдүк. Бул киловаттка айландырганда бир айда 100 миллион киловатт сааттын теретесинде керектөө болот экен. Бул деген биздин Талас, Ысык көл, Нарын областынын 3 областтын керектөөсүн булар алып аткан. Ошон үчүн биз ушул электр энергияны үнөмдүү пайдалануу үчүн, калкка жеткирип берүү үчүн, ушу кыш күз мезгилин туруктуу өткөрүү үчүн ушу майнинг фермаларды өчүргөнгө туура келди. ТЭЦтеги көмүрдүн ТЭЦтеги көмүр боюнча ТЭЦте быйыл 1 миллион 144 миң көмүр даярдалыш керек. Тендерлер таш көмүрүнөн башка көмүрлөрдүн бардыгына өтүп бүттү. Азыркы күндө көмүр алып келүү жүрүп атат. Кыргыз көмүр атайын консорциум менен утуп алган 680 миң көмүр ташыш керек. 150 миң көмүр бүгүнкү күндө келип түштү. Сырттан ташылып келе турган көмүр Шубаркул көмүр тендерден утуп чыкты. Ошол көмүр бүгүнкү күндө 2800 тонна келди. Азыр ташуу мына 2 күн болду, келип баштады. Бул дагы 400 тоннаны өз графиги менен поставка кылып берет. Бул проблема болбойт. Баасы боюнча кандай болду? Баасы боюнча былтыр баасы боюнча 3550 сомдун болгон, 3550 сом бир тоннасы. Быйыл ДАФ Луговой деп ошол жерден ошол тендерге катышкан компания берди. Бул 2570 сомдун сом болду. Башкача айтканда 36,8 доллар. ТЭЦке келип түшүшү менен 3430 сомдун теретесинде болуп атат. Биз азыр эсептеп чыгарып, былтыркы жылга салыштырмалуу ушу 100 миллион сомдун теретесинде экономия болот деген эсептөөлөрүбүз бар. Ошол ачык айкын өткөрүп, быйыл абдан конкуренция абдан чоң болду. ТЭЦке көмүр алып баруу боюнча. Ошонун ачык айкын өткөргөн үчүн мына 100 миллион сом экономия кылып атышат. Былтыркы жылдыга салыштырмалуу. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул биринчиден ошол жерде да жанагындай ар кандай механизмдер болгонун түшүндүрөт. Анан мен ойлойм, мунун сапатын карашыбыз керек көмүрдүн. Анан биздин элибизге жылуулукту убагында, энергияны убагында беришибиз керек деп ойлойм. Башка суроо жокпу? Бизде салт болуп калгандай, уважаемый Воропаев, да? Здесь он? Вы готовы, да, к сезону? Директор ТЭЦ города Бишкек. По готовности хочу сказать, что все работы будут закончены вовремя. Уголь поступает активно, как было сказано, уже поступило местных углей, это порядка 150 тысяч Каракиче пришло. 2800 это первые составы, зашел импортный уголь.
Договора на газ заключены, и 30 числа вскрытие по тендеру Ташкумыр, 30 сентября. Комиссия будет отрабатывать. Ремонты практически завершены. То есть заверяете, что переживем, да, Жилин? Будем стараться. Дай Бог. Рахмат, спасибо вам. Мухаммед Калыович, Гестердің реконструкциясы бойынша айтып қойыңыз. Гестер бойынша бүгінгі күнде Тоқтоғыл кесінде, Қамбарата кесінде, Үчқорған кесінде, Атбашы кесінде реконструкция іштері жүріп атат. Біздің планымыз бойынша 3 гидроагрегат ремонттан шықмақ, бұл өзіміздің күшімізбен ремонт қылмақпыз. 3 өтен ремонттан шықты. Азыркы күнде Гестер толығыменен жұмысқа даяр іштеп атышат. Ал эми жүріп атқан проекттер бойынша Тоқтоғыл кесінде биринчи фазасы аяқтады, экинчи фазасы башталды. Ал жерде экинчи фазада 4 гидроагрегатты толығыменен алмаштыру қаралған. Ал өзінің нуғыменен кетіп атат. Ал қыш мезгіліне ешқандай мындай тосқолдығын тигізбейді. Қамбарата кесінде проект азыр тендер жариялау алдында тұрат, подрядчикті таңдау алдында тұрат. Ал жерде екінші гидроагрегатты қою иши жүргізіледі. Үчқорған кесінде 4 гидроагрегаттың алмаштыру бойынша атайын проект бар. 30 октябрда тендер жүрет. Ал толығыменен реконструкциядан шығады. Атбашы кесінде азыр реконструкция иши жүріп атат. Ал жердегі 3 гидроагрегат толығыменен алмашылат. Ошондо жалпы бұл реконструкция іштері 2023 жылға чейин уланат. Жалпы қошыла тұрған қуаттылық 410 мегаватт. Шул реконструкция іштері бүтсе, қошымша қуаттылық қошылат. Бұл оңдоп түзөө іштері қыш күз мезгіліне зияны тийбейт. Бардық кестер азыркы күндө кыш күз мезгилине даяр. Бизнес өнүгүп атат, экономика өсүп атат деп атабызда. Жылына канча керектөө өсүп атат? Мындан 5-6 жыл мурун бир күндүк керектөө орточо эсеп менен эсептегенде 22-23 миллион киловатт саатты түзүп аткан. Азыркы күндө 27-28 миллион киловатт саатка чыкты. Башкача айтканда 5 жылдын аралыгында 30% тегеретесинде өстү. Жылына 5-6% өсүп кетип атат. Эгерде бул темп менен кете турган болсок, биз ушул бардык керектөөчүлөрдү электр энергия менен толук камсыз кылыш үчүн 2024 жылга 600 мегаватт кубаттуулукту кошумча беришибиз керек. Бүгүнкү күндө бул маселени чечүү боюнча атайын инвесторлор менен сүйлөшүү иштери жүрүп атат. Беркнедарский каскад боюнча, Камбарата 1 боюнча, Карак кече ТЭЦ боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Анан дагы бир жаңы мыйзам кабыл алынды. Бул ВИЭ боюнча мыйзам кабыл алынды. Ал боюнча жакын арада биз жобосун бекитип ишке киргизебиз деп турабыз. Кичи КЭСтерди куруу боюнча дагы биздин чоң пландарыбыз бар. Ошол дагы бул кубаттуулуктарды бергенге кошумча мындай бир күч болот деген ишеничибиз бар. Жакшы, көрдүңүздөрбү, бизде экономика өсүп, значит биз жылына жок дегенде 100 мегаваттык ГЭС курушубуз керек. ГЭС болобу, ТЭЦ болобу, 100 мегаватт жылына. А бизде андай азыр шарттарды түзө алган жокпуз, бирок чоң проекттер келет атат, Айтмат Кошович. Келет атат. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат азыр. Инвесторлор менен ал кредит эмес, түз инвестиция катарында сүйлөшүү процесстери жүрүп атат. Мухаммед Калыович, дагы бир нерсени айтып кетейин дедим эле, убакыттан пайдаланып. Бизде мен келгенден бери ушу энергия сектор, биздики энергия холдингке караган компаниялардын арасында оптимизация процессин баштадык. Азыркы күндө ушул 9 ишканабызда оптимизация жүргүзүп, 2 миллиард 35 миллион сомдук чыгымдарды кыскарттык. Бул 6 айдын жыйынтыгынын негизинде жасадык. Бардык чечимдер кабыл алынды, компаниялар азыркы күндө аткарууга алды. Быйылкы жылдын жыйынтыгы менен энергия сектордун чыгымы 2 миллиард сомго аз болот. Бул каражатты биз ушул сырткы карыздарыбыз боюнча проблемаларыбыз бар болчу. Жылдын башында 2 миллиард сом сырткы карызды кайтарабыз деп пландаштырылган экен. Азыр биз аны 4 миллиард сомго көтөрдүк. Реструктуризация боюнча атайын чечим өкмөттөн суралып киргизилген экен. Азыркы күндө финанс министри менен келишип, ушу реструктуризацияга быйыл барбайлы өзүбүздүн күчүбүз менен чыгабыз деп турабыз. Азыр айтып атканды мен да кошумчалап коеюн.
Bizde энергия секторда 103 миллиард сом кредит турат, кайтаруу. Ошонун туу чокусу өзү 23-төн баштап келет. 23-жылдан баштап абдан чоң тышкы карыздарга төлөөлөр башталат. Муну айтмай кошоюш келип, азыр энергия сектордун ичиндеги жанагындай ар кандай чыгымдарды азайтуу, оптималдаштыруу боюнча мына 2 миллиард сомду бир жылда таап алат. Балким эми кээ бир иш-чаралар аткарбай калып аткандыр, бирок алган карызды беришибиз керек да биз. Ошол карызды берүү энергия секторунан албай, биз салыктын эсебинен төлөп жүргөнбүз. Мына быйылдан баштап ким кандай карыз алды, ошону өзү төлөш керек. Азыр мына энергия секторунан баштап атабыз. Мындан тышкары транспорт, коммуникация жагында, жол жагында абдан чоң маселелер бар. Эми ал жерде маселени чечүү башкача болот деген ойдомун. Башка суроо жокпу? Анда отура бериңиз. Жилком союз барбы? Сиздин даярдыгыңыз кандай? Аймактар 100% даяр, көмүр, мазут барды камсыз болду. Болгон бир маселебиз бар, ушул жергиликтүү бюджеттер боюнча нарын менен майысуу жергиликтүү бюджет карызы көбүрөөк, ушулардын чечип берсе эле биз негизинен даярбыз. Опрессовкалар бүттү. Область четелик жетекчилери сулар куюлду. Майлуу боюнча 30 миллион, нарын боюнча 33 миллион. Карап, муну чечиш керек маселени, макулбу? Башка маселе жокпу? Бюджет боюнча маселе жокпу? Жок, бюджет боюнча маселе. Отуруңуз. Келиңиз. Душкевич, мен айтып кетпедимби? Былтыркы жылдын кемчилигин анализдеп, Бостериде 10 жылдан бери альтернативный котельницинде альтернативный питание жок болчу. Бул маселени быйыл буюрса чечилди. 2 километр альтернативный үстүнөн линия өткөрдүк. Эми быйылкы жылы буюрса Бостери мындай жүрөктү сыздаган маселе уже болбойт. Альтернативный источник питания болбойт. Чек арадагылар коргоо аскердик бөлүктөрдө маселе жокпу? Урматтуу Мухаммедкалый Душекевич, чек ара кызматында бардык аскер бөлүктөрдө тендерлер жүргүзүп, уже поставка болуп атат. Азыркы күнү 90%га чыкты отун көмүрдү. Мазут боюнча бир көйгөй бар болчу, бул Ош чек ара башкармалыгынын ал маселени да чечилип атат. Сиздечи? Коргоо. Bizde mesele yok, бар iş planı negizinde ketip atat. Azırkı vakta otun kömür 65-70%'ga жетип kaldı. Өзгөчө саламаттык сактоо дайыр жолу, билим берүү, социалдык өнүктүрүү министрликтери көңүл буруңуздар. Себеби дегенде ал жерде биздин оорлуу адамдарыбыз, балдарыбыз ошол тармактан кызмат алышат. Башка суроо болсо анда чечим көтөлүү. Чечимге кимдин кандай суроосу бар? Азыркы берген сунуштар менен айтылган ой пикирлер менен кошо кабыл алалы, добуш берип коюңуздар. Макулсыздарбы? Рахмат. Анда ушу менен күн тартибиндеги маселелер каралды, аяктады. Барыңыздарга ийгилик.